Дагы бир жолу кутман кечиңиздер менен, урматтуу кесиптештер дейин. Эми азыр бул жерде Кудай буюрса программисттер, анан программист болом дегендер келип отурат да. IT тармагын окуп аткандар, IT тармагына жумушка кирип аткандар, кире албай аткандар. Анан бүгүнкү жолугушууда, бүгүнкү темада урматтуу кесиптештер, ошол кантип мындай баягы жумуш таппай калбаган, мен жумуш таба албай калдым, мен айтиге жумушка кире албай калдым, же болбосо тескерисинче мен кантип жумуш табам деп кыжаалат болбой турган, короче, көчөдө калбай турган, жолдо калбай турган бир программист, программчы боло алабыз. Ушул теманын тегерегинде талкуу жүргүзөлү деп атабыз. Бүгүн бизде абдан сонун кызыктуу ушул айрыкча IT тармагына күйгөн, сабаттуулукка, ошол элдин мындай агартуусуна күйүп бышкан жөнөкөй эмес программисттер келип отурат. Бардыгы ошол IT тармагында тажрыйбасы бар инсандар. Биринчи эле ошол Айзат эжебиз алыстан Германиядан SAP деген чоң IT компанияда программчы, өзү тууралуу дагы алдыда кененирээк айтып берет. Анан Мурат байке бул жактан Мбанкта программист, ошол IT тармагынын айрыкча мындай кыргыз тилдүү IT тармагынын өнүгүүсүнө мага окшогон мындай айылдыктардын, орусча билбегендердин деле программист болуп кетүүсүнө аябай күйүп бышып жүргөн байкебиз. Анан Элза эже бар бүгүн. Элза эжени көп мындай жолугушууларда көрбөйбүз. Бүгүн аябай сүйүнүп атабыз Элза эжени көрүп атканыбызга. Элза эже бул Мурат байкенин жубайы, программист ал дагы. Анан дагы бир коногубуз бар, бир аз кечигип кирем деп атат. Келгенде балким сөздү беребиз. Азербайжан мамлекетинде аралыктан туруп программист болуп иштеген бир досубуз бар, Кубатбек мырза. Биздин аябай мындай кыйнап отуруп алып келген коногубуз. Негизи программисттер мындай көп сүйлөбөйт экен. Мындай сүйлөгөн программистти табуу бул өзүнчө бир аябай мындай ал өзүнчө бир жумуш. Анан сүйлөгөн программисттерди көргөнүбүздө аларды болсо жаныбыздан чыгаргыбыз келбейт. Ошол урматтуу кесиптештер, бүгүн ушул адамдар менен ушул кантип көчөдө калып кетпей турган, жумуш таппай калбаган, жумушсуз калып кетпеген бир жакшы программист болобуз деген теманын үстүндө талкуу жүргүзөбүз. Анан биринчи эле ошол биз Айзат эжеден суроону сурап баштай берели. Негизи Кыргызстанда деле аябай мындай кыйын болуп атат жумуш табуу. Анан Германияда деле ошондойбу? Бул кыргыздарга эле эмес. Мисалы, негизи Германиянын жаштары кантип жумуш табат, анан кыргыз жаштары кантип жумуш табат? Ошол жактан бир аз сөз кылып берсеңиз. Мен өнүмдү сиз чоңойтуп коюңузуңуз, саламатсыздарбы? Zoom жок болчу бул телефондо. Улам камерасын коюп атып. Рахмат Турат агай, мага 3 мүнөттөн мурун салдыңыз. Кирип калганга үлгүрдүм убактысы менен. Чоң рахмат. Кыска кепти баштасак, негизи темадан кээде бурулуп, тема чоң да, анан баратканда аябай багытымды кайра оңдоп коебуз деп ойлойм. Саламатсыздарбы дагы бир жолу? Азыр жазылып атат мунун баары. Ар бир айткан сөзүмдү азыр чат GPT менен текшербеңиздер, анткени ал жердеги данныйлар текшерилген эмес азырынча. Андан көрөкчү ошо ар кайсы чындыгы булактардан же болбосо ошондой жардамчы нейролинк менен карасаңыздар болот. Эми мындай жалпысынан 2-3 жылга же баягы айтишниктерди күлдөп турган учурга караганда бул доор башка болуп атат. Мындан 3 жыл мурун кичине эле курс окуп эле анан келе берсең боло берет деген заман азыр бардык жерде эле баягы айтидеги чуркап жүргөн, алып келип жүргөн мындай кандай десем,
баягынчалык чуркап жүргөн мектептердин дагы ошондой блогерлердин да саны азайганын баарыбыз кайсы бир деңгээлде байкап атабыз. Эми азыр кандай болуп атат? Учурда саясий, географиялык, политикалык демек абал баары бир калыптанганга чейин бир өткүл заман болуп атат. Бирок ошол учурда баягы сан ариптештирүүнү дагы күчөтүү, ошол эле учурда кайра эле технология күндөн күнгө мындан дагы өсүп атат. Бери болгондо бери болгондо аябагандай активдүү пайдалануу менен ошол жасалма интеллектти акыркы 1,5 жылда аябагандай күчтүү пайдаланылып атат. Ошон үчүн айтишниктердин дагы деген айтишниктерге деген талаптар да аябай чоңойду. Кыргызстандын абалын азыр сиздер түшүндүрүп берсеңиздер, мен сиздерден аябай сүйүнүп калгам, ошон үчүн да катышып атам. Ал эми Германиядагы абал мындай болуп атат. Учурда бизде чындап айтканда баягы бир экономикалык түшүү бар, ал бар. Анан бирок көрүнгөн ушактардан, көрүнгөн блогдордон эмес, чыныгы дүйнөлүк статистиканы карап, машина куруу же болбосо Германиянын сыртка чыгып аткан экспорту деги эле батыш менен чыгыштын орду бүгүн кайрадан жаңыланып атат. Ал баарыбызга маалым, аны жаңылыктардан көрүп билип атабыз. Дүйнөлүк жаңылыктардан караңыздар деп айтмакмын. Ар бир булакты бир сыйра карап, орустагы булактарды, немистагы булактарды же англис тилиндеги мындай колдон келишинче эми ар бир мамлекет өзүнүкүн берип, өзүнүкүн жактаганга аракет кылат. Бирок бир калыс булактардан караганга аракет кылабыз. Же болбосо 3-4 булактарды угуп туруп салыштырганга аракет кылабыз. Мен атайын ушул бүгүн иш-чарага деп карап, атайын посольствонун веб-сайтына кирдим, жана башка немистер сырттан кадр алып келчү веб-сайттарга официалдуу Make it Germany деген бар. Аны карасаңыздар, Google'дан карасаңыздар ChatGPT деги эле таап берсең. Ошол сыяктуу ошо нейросеттерден карап туруп, бир сыйра түбү каякта экенин издеп таап алып, ошо веб-сайт мына ошол жерде кандай талаптар бар, ошол дагы деле өзгөрбөптүр, ошол бойдон эле турат. Талап кимге өзгөрдү? Ошо IT-деги профилге өзгөрдү да. Жасалма интеллект менен ким кандай тостоошуп кете турган болсо, мурун баягы резюме жазчу эмес белек. Анан резюме жазганда Python билем, Java билем, анан баланчалык жыл иштедим, түгүнчө жыл иштедим, анан сан ариптештүү проекттерде болчумун деп кайсы компанияда болбойлу, кайсы проект болбойлу атын атап өтчүбүз. Эми ошого жасалма интеллект деген сөздү кошчу болдук, эгер ошондой проекттер бар болсо. Анткени ошону менен CV азыр Stepstone сыяктуу мындай же болбосо LinkedIn, Xing'дерди карап көрсөңүздөр, Европага келип аткан жумуштардын талаптарынын бир 95% жасалма интеллект менен иштей аласызбы, жок дегенде жасалма интеллектти пайдалангансызбы, ошол жөнүндө кандай проекттер бар деп суралып атат. 3 күн мурун, 3-4 күн мурун немис өкмөтү ишке киришти. Азыркы бул жердеги геосаясий абалдын натыйжасында немистер буга чейинки багытын дагы бир жолу ойлонуп, дагы бир жолу күчтөнгөнгө аргасыз болушту. Анткени буга чейин мындай тынчыраак жашоодо келаткандай сезилген да мага. Анан демек булар азыр Европа катары, Европанын күчтүү экономикалык өлкөсү катары, анткени Англия чыгып кеткен, Франция болсо андан кийинки эле өнөктөшү болуп эсептелинет. Германия баары бир дүйнөдөгү эң чоң өлкөлөрдүн арасында, деги эле өлкөлөрдүн арасында 3-үчү экономикалык күч болуп азырынча турат. Бул биз былтыркы статистикалык данныйларды айталы. Демек баары бир деле ошол өзүнүн ордун кубаттуулугун сактап калыш үчүн булар азыр аябагандай чоң финансылык каражатты алып келе жатышат. Демек буга чейинки туруп турган жасалма интеллект баштаган ар кандай проекттердин баары акча жетпей турган. Ким бизнесте болсо, ким ошол жеке ишкер болобу, кандай болот, баарыбыз эле каражаттан көз карандыбыз. Мына ошол каражаттар келери менен аларга уже пакет кабыл алынды, закон, мыйзам кабыл алынды. Мына эми инвестициялык долбоорлор аябай күчтөлөт. Баардык мен билген ошо чоң компаниялардын баары Германиянын азырынча ошо мындай стартты эле күтүп отурушат да. Ошол эгер ишке кирсе, сырттан, чет өлкөдөн айтишниктерди, дагы мыкты айтишниктерди жумушка тартуу мындан да күчөйт.
азайбайт. Мен атайын чат GPTден да сурап көрдүм, башкадан да сурап көрдүм да бир эки ушундай. Андан башка дагы бир кошумча тулдар бар эле, аларды дагы карап, анан интернеттен да карадым. Ошо информатиктердин абалы кандай болуп атат депчи. Анан баягы күндө Силиконовая долинада угуп атпайбызбы, Америка тараптанчы, ой, Facebook деген орто зар айтишниктерди кетирип атыптыр. Тигини жумуштан бошотуп атыптыр. Анан ушинтип жумушсуз калып атыптыр. Анан айтишниктер уже болбой калыптыр. Эмне кылып атыптыр деп. Азырынча кийинки 5 жылга айтишниктер дагы эле керек. Бул жакшы жаңылык. Эгер тилдерди билип, эң башкысы ошол сиздер эринбей эле немис элчилиги Бишкектеги деп берсеңиздер, орус тилинде көбүрөөк табасыздар же немис тилинде. Кыргыз тилинде тилекке каршы маалымат аз экен. Официалдуу элчиликтин веб-сайтында айтидеги специалисттер жумушка керек, аларга деген требованиялар ошол кадимкидей орус тилинде жеткиликтүү жазылып турат. Ошол ссылкаларды пайдаланып эле кирип эле эң башкысы работодатель тапсаңыздар, контрактка кол кое алсаңыздар, берилип аткан талаптарына жооп берсеңиздер, виза алып келгендер болуп атат. Бирок учурга байланыштуу азырынча баягыдай акыркы өкмөт биякта жаңы ишке кирди. Мына ошол шайлоо болуп, ошол күчүнө кирип, анын үстүнө Америка тараптагы дагы билебиз ким бийликке келгенин, ошонун 100 күндүгү, ошонун аралыгында аябагандай олку солку чечимдер кабыл алынгандыктан европалыктар негизи жалпысынан шашпайт. Алар биринчи ситуацияны карап туруп, анан бүтүм чыгарышат. Кыска, бирок жакшы жаңылык. Кадрлар дагы эле талап кылына берет. Аларга деген талап баягы эле жасалма интеллектти баягы проекттерге кошобуз. Айтишниктер керек, бирок профессионалдарга басым жасалып атат. Ал эми мурун баягы ковид учурунда айрыкча эптеп баягы ушунчалык баягы айти баардык нерсе биз көрүп, дүйнөдөгү көрүп, көзүбүз көрүп, кармап, сезип турган баардык нерсенин баары санариптештирүүгө өткөндүктөн ошого мындай capacity деп коебуз го. Ошого алы жетпегендиктен ким 2 айлык, 3 айлык курсту окуса дагы мына деп элдин баарын күрүгүчтөтүп алып кирип аткан. Эми азыр жөнөкөй катардагы рутина жумуштардын баарын жасалма интеллектке жүктөп койгондуктан комплекстүү, комплекс деген бул татаал деген сөз. Татаал санарип тапшырмаларды жасаганга айтишниктер керек. Рахмат, эжем. Мындай кыскача биздин түшүнүгүбүз, урматтуу кесиптештер. Программисттер негизи өзү жерде калбайт. Бирок ошол байкасаңыздар мындай профессионализмге бир аз басым жасалып атат да, баягы эптеп септемей эле эмес. Кечээ как раз бир макалада окуп калдым да, баягы мурда дейт, программисттердин арасында говно код деген болот эле дейт. Азыр ошонун ордуна ошол мындай искусственный интеллект менен жасалган коддор ошонун ордун басып баратат дейт да. Эми кыскасын айтканда, программисттер кандай болгон күндө деле керек. Бирок деңгээлибизди бир аз өстүрсөк, мындай эптеп эле бир 2 айлык, 3 айлык курсту бүтө калып эле анан мен программистмин, мен иштеп кетем деп мындай үмүт кылып отура бербей, же болбосо бир 2-3 айлык курсту бүткөндөн кийин эле анан мен кыйын болуп калдым эле, бирок мага жумуш табылбай атат деп күтүп отура бербей, өзүбүздүн деңгээлди өстүрүүгө басым жасасак дегенди мен аябай катуу карманып атам. Анан азыр Айзат эже айткандай дагычы, Кыргызстандагы ситуация кандай болуп атат. Негизи бизде аябай курс көп болуп атат. Баягы ошол эми инфо-цыганство десек кээ бирөө таарынып атат, айрым кесиптештерибиз, анткени алар курстарда окутуп атат. Анан биз деле убагында окутканбыз, баягы сапаттуу окутканга аракет кылалы дедик. Анан азыркы окутуп аткан кесиптештерибиз канчалык сапаттуу окутуп атат, мындай ыраазы боло албай атабыз да. Себеби ал жерден бүтүргөн бүтүрүүчүлөрдү көрүп, дагы бир аз аракет кыл десек,
жок, мен 6 ай окуп салдым, мен эми иштешим керек, дейт да. Мындай дароо эле иштеп, акча таап, баягы 6 ай окуп 100 миңден тапкысы келип атат. Чындык ушул да. Анан эми ошол Кыргызстандагы ситуацияда мисалы азыр Мурат байке бар. Мурат байке дагы ошол кыргыз тилинде айтини окуп үйрөнүшсө деп өз алдынча бир платформа жасап аткан, онлайн айтини үйрөнө турган. Анан баягы видео тиктеп эле отура бере турган эмес, именно мындай кодду окуп жаттап, код жазып үйрөнө турган бир код жаз деген платформа жасап аткан. Анан азыр кичине иштери көбөйүп кеттиби же билбейм. Мурат байке кичине кармалып атат, аны бир чыгарып коюп мындай активный басым жасабай атканы сезилип атат да бизгечи. Мурат байке, азыркы учурда ошол сиздин ситуацияда, анан азыр учурда М-банкта иштеп атасыз. Деги М-банк кандай программисттерди жумушка алып атат эми? М-банк азыр учурда Кыргызстанда топ IT компания десек болот. Мындай коркпой эле айта бериш керек да. Э, Анан алар кантип жумушка алып атат, кимдерди алып атат? Ушу могу эптеп 2 айлык курсту бүтүп алып баргандарды ошо 100 миңден төлөп берип иштетип атабы? Ошол жагы кандай болуп атат, билгибиз келип атат да. ооба азыр эми Мбанк бул башка компания айтор баары эле тажрыйбалуу адамдарды ишке алгысы келет. Жөн эле тажрыйбалуу эмес. Мисалы макул тажрыйбалуу экени баарына белгилүү. Бирок тажрыйбасы жок болгон адамдарды деле алган учурларыбыз бар. Мен бир мисал келтирип берейин. Ал адам өзү мектепте окуп жүргөндө эле олимпиадага катышып, химия боюнча олимпиадаларга катышып жүргөн, орундар илинбесе дагы аябай тырышчаак адам болгон да. Анан өзү окуган эмес программистке. Математика окуп келатып анан кийин таштап салып, башка иштер менен алек болуп жүрүп, анан кийин программистика окуйм деп өзү англис тилди жакшы билген үчүн өз алдынча аракет кылып англис тилинде ошол JavaScript, Python эки тилди үйрөнүп келаткан. Анан ошо Python тилине токтолуп, ошондон ары илип кеткен да. Жакшы үйрөнүп кеткен. Ал адамды биринчи стажер кылып алдым. Анан өзүн жакшы көрсөтө алды. Азыр ошол эле Cursor же болбосо Windsurf деген жасалма интеллект колдонуп код жазуу системалар бар эмеспи? Ошолорду колдонуп өзү атайын промпттор жазган да. Жөн эле моуну жазып берчү эмес. Моуну кандай кылсам туура болот деп атайын промпт жазып алган. Мен жаңы үйрөнүп аткан адаммын. Сен мага жөн эле даяр окуп жазып бере бербе. Сен мага мындай мен да үйрөнө тургандай кылып жардам бер, мага кошо код жазгыч бол деп ошондо промпттор жазып иштеп жүргөн. Анан 2-3 ай өтпөй аны такай жумушка алдык да, стажердон өткөрүп алдык. Дагы бир жигит бар, 3-курста окуп азыр стажер болуп жүрөт. Ал өзү 3-курста окуганы менен ушунчалык берилип, ошо 1 жылдан бери жасалма интеллект багытында аракет кылып жүрөт экен. 1 жылдан бери туугандар 3 ай окуп алып эле жуунуп келген жок. Ал биринчиден 2-курска чейин программистке окуп келаткан. Манас университетинде окуп атат. Анан 1 жылдан бери ошол жасалма интеллект үчүн керектүү лайнер алгебра деп коет, сызыктык алгебра, математикалык анализ жана жогорку математика бар эмес, ошол багыттарда окуп, анан бул жана IT AI академия деген бар эмеспи? Ошо IT академиянын ошо жасалма интеллект багытын окуткан бөлүмдө окуп жүрүп, бүтүрүп, анан ошо бүтүрүүчүлөрдүн арасында тыңдар бар экен деп атайын карагам да. Ошо натыйжалык ошо ишин аткарып көрсөтүп атканда аябай мындай долбоор аябай кызыктуу болгон. Анан аябай эмгектенип иштегенин көрсөтүп алды да. Аны азыр стажер кылып жүрөт, бирок аны дагы буюрса жумушка алабыз деп аябай үмүттөнүп атам. Кыскасы ага бир тапшырма бересиң, мисалы кыргыз тилинин фонетикалык моделин жасап кой депчи. Кыргыз тилинин фонетикасын жасап бер десең, жасап берип койду да. Анан мисалы ушул сыяктуу бир татаал
көп убакытка созула турган долбоорлор берип коесуң эми депчи артынан түшө албайсың. Тиги качан дебейсиң да. Жасап жүрө билесиң анткени ал иштеп жасап жүрө берет турган адам экенин. Бир күнү эле көрсөтчү десең эле, мындай жасадым, анткени мындай деп бүт чоо жайын шашпай айтып берип, терең ой жүгүрткөнүн көрсөтөт да. Ошондой адамдарды тажрыйбасы жок болгондо деле алып атабыз. Тажрыйбасы жок дегени менен алардын коммерциялык жанагындай башка жумушка орношуп, эл катары тажрыйба алып, жанагындай айлык алып иштебесе дагы, өзү окуу учурунда кандайдыр бир долбоорлор жасап, чын эле бир пайдалуу нерселерди жасап, жөн эле бирөөнүкүн көчүрө калып эмес, мындай хобби долбоорлорун көрсөтөт десе эле, Ала Тоо университетине бир нече студенттердикин алардын арасында жибердим да, тың студенттер алат элек десек, барып эле интернеттен бирөөнүн долбоорун таап эле меники деп чыгарып койгон экен да, өзүнүн гитхабына. Андай эмес. Чын дили менен кадимкидей эл жасаа элек нерсени, жөнөкөйрөөк болсо деле мейли, азыр эми жасалма интеллект жардам берип калдыбы, аны менен сүйлөшүп атып жазса болот да. Ошентип атып кызыктуу нерселерди ишке ашырса болот да. Ошондой адамдарды жумушка алгысы келет. Кыскасы, жасалма интеллект тегерегинде тажрыйбалуу же ошол жака кызыккан адамдар ар дайым талапта, ар дайым издешет. Биз жалаң эле бизде эмес, мисалы өткөндө Алмаз Чаначев деген жигит таанысыңар керек. Аны жакшы сүйлөшөбүз, ал киши айтат, ошол ИПАМдын чоңу да, бияк Кыргызстан ИПАМдын директору. Ал киши менен сүйлөшсөм, биз жасалма интеллект багытында иштебеген адамдарды жумушка албайбыз дейт. Эльза, сен дагы кошумчалап кетесиңби? Мен азыр бул жерден экрандан бир нерсени даярдап алайын, аны дагы көрсөткөнгө. Азырынча сен дагы кандай жумушчуларды алабыз деп айтып кетсең болот. Ооба. ЛЗЖге дагы как раз ушул эле суроолор менен кайрылгым келип атат. ЛЗЖнин компаниясын интернеттен жакшы издештирип таба албадым. Sirem Technologies деген бул Калифорниянын бир IT компаниясы деп атат, туура элеби? Жок, кыргызстандык эле IT компания. 2009 жылдан бери Кыргызстанда иштейт. Кичине өзүмдү тааныштырып кетейин. Сиз айтып калдыңыз эми көп катышпайт депчи. Көп катышпаганын себеби ошо перфекционизм экен. Анткени өзүмдүн мындай видеодо сүйлөгөн үнүм жакпай, анан же болбосо менин опытым кимге керек эле деп ушундай сыяктуу ойлору бар болчу. Анан Мурат, сен ошо перфекционизм жөнүндө жакшыраак айтып бербейсиңби деп айтып калды. Ошо 8 жылдык опытум бар фронтенд разработкада. Анын ичинде 3 жылдан бери жетекчилик позицияларда иштейм. Азыр мен CRM технологиясында бөлүм башчы болуп иштейм. Бул биллинг системасы боюнча PHP тилинде жазылган үчүн аябай оор болуп жатат азыр PHP программисттер тапканга. Негедир баары мода деп эле баары Python, Flutter, анан JavaScript эле окутушат экен бизде көбүнчө шаарда. PHP программист табуу абдан кыйын болуп атат. Бул Германский колледж, анан 99 лицей гана окутат экен азырынча. Азыр ошол жактан тыңыраак окуган окуучуларды алып атабыз. Мисалы азыр кечиресиз. Мгм. 99 лицейден бул жанагы 11 ай окугандар бизге жумушка келип орношуп атышат. Аларды биринчи стажер кылып алабыз. 2-3 адам келет. Акыр аягында бирөө эле калып атат да. Мисалы, эмне үчүн андай себептер менен? Анткени жумушка чыкпай коюшат, телефондорун өчүрүп коюшат, жооп беришпейт. Ушундай сыяктуу кейстер көп азырынча эмнегедир. Мындай көп кездешип атат. Мисалы, жумушка стажер кылып алдың, бир жума иштейсиң, андан кийин бир жумадан кийин телефондорун албай коюшат. Кызыктуу кейстер болуп атат ошондой.
Ошон үчүн ошо айтат элем, мындай жумушка орношкондон кийин биринчи күндөн эле өзүмдүн мындай көздөгөн максатыңды көрсөтсөң, жумушка алган киши дагы сени байкайт, сенин аракетиңди баалап. Мисалы, менде азыр 17 жаштагы бир кыз иштейт. Уже стажердон жакында вот 18-ге чыкса эле, аны стажердон официальный жумушка алабыз. Ошо лицейди бүтүп келген кыздардын бирөөсү. Бир бала бул Германский колледжден келген, ал дагы Java тилинде биз дагы бир проект алдым. Ушинтип иштеп атабыз азырынча. Манчодевсте иштеп жүргөндө көбүнчө кыргыз тилдүү программисттер берчи. Анткени мындай ал жакта мен тимлид болуп иштеп жүрдүм фронтенд командасында. Где-то бир 100дөн ашык собеседование өткөздүм окшойт. Ал жерден эми собеседованияны кыргызча өткөзсөм, мындай программист өздөрү мындай орусчасы начар болгон үчүн көбүнчө эмеге собеседование барбай коюшат экен. Бул жанагы перфекционизмдин бир түрү. Анткени мындай жакшы сүйлөй албай калсам эмне болот, же жакшы көргөзө албай калсам эмне болот деп анан биринчи келгенде эле сурайм, кайсы тилде сага ыңгайлуу сүйлөшкөнгө деп. Анан ошол кыргызча сүйлөсөм болобу деп көбүнчө сурашып, ошол пэт проекттерин бизге мисалы сүрөттөп бергенинде дагы мындай байкасам болот. Чын эле жакшы жазганды билет экенин, өзүн өзү алып жүргөнүн жакшы билет экенин, андан сырткары код ревьюну кыргызча өткөрсөм дагы мындай жакшыраак жумуш жүрчү да. Аябай ушул кызыктуу кейс болгон мен үчүн. Код ревьюну мен эч качан кыргызча көрүп көргөн эмесмин, ошо компаниядан биринчи жолу көрдүм. Код ревьюну буга чейин англисче эле жазчумун да. Мен өзүм деле, мага деле, башкалар деле англисче жазчу, биз Кыргызстанда иштесек деле. Англисче да жазып көрдүм, орусча да жазып көрдүм. Кайра тактап мага кайра келишет эле, эмнени айтып атасыз депчи. Анан кыргызча жазып баштасам, ошондон кийин жумуш аска жыла баштады да. Ошон үчүн дагы эмне жөнүндө айтып берсем. Аябай сонун, Элиза азыр дагы болот сизге. Айзат эже? Аябай кызыгып атам. Рахмат Элиза сизге. Жана жумушка келбей коюп атат деп атпайбы? Анан стажерлук алып атат депчи. Ошондо мейли ошол практикант болсун, негизи баягы келип ал опыт топтогондон келип атат да ал адам, тажрыйба топтогону. Келип атканда юридикалык эки тараптан мындай соглашение деген эмне? Мындай бири бири менен сүйлөшүп алуу жокпу? Албетте сүйлөшөбүз. Мисалы, бир күн көр деп айтабыз да, мындай компания менен кандай өзүңдү мындай ыңгайлуу сезесиңби деп аны эртеси эле жооп кетишет. Же болбосо бир жума жүрүшөт, биз бир жума аны юридикалык тараптан бир эле кагаз кол койдурабыз. Ал жерде стажировкага макулмун дегенчи, 1 айдан 2 айга чейин деген. Даже ал кагаз деле токтотпойт экен көп кишилерди. Эми көбүнчө бизге опыту жок адамдар келет, айтып жаткандай PHP программисттер бизде көбүнчө окутпайт экен. Ошон үчүн либо Python же ар кайсы башка тилден окуп келгендерди кайра PHP окуйсуңбу десек макул деп келишет. Анан кайра ошол бир кандайдыр себептер менен ошо чыкпай коюшат да жумушка. Жок, түшүнүктүү, макул чыкпай коюп атышат же 17 жаштагылар болуп атышат, бирок мейли кандай жумушка болбосун деле, мисалы эми жашоодо баардык нерсе болот, макул. Аны бирок ошону баягы юридикалык жактан макул. Мен жумушчу орду менен жумуш берүүчү адам катары бул жумушчу орду менен мындай жумуш там компьютер менен дагы бул жер менен жумуш менен камсыз кылам. Ал эми сиздин келе турган жагыңыз момундай болбосо момундай штраф деген сыяктуу нерселер өтпөйбү биз жака. Анткени сиз өзүңүз бизнести алып жүргөн адам катары ал стажер болсо дагы башка болсо дагы убактыңызды бөлүп атасыз да, убактыңызды бөлүп атасыз, бөлүнүп атат. Допустим, жанагы сыяктуу бир кандай бир жерден ал үчүн орун алып атасыз, ал жерге төлөнүп атат деген сыяктуучу. Ошондой чыгымдардын баарын эки тарап тең мындай сүйлөшүп ала турган
мындай контракттын кичирээк бөлүктөрү жокпу деген кеп да, эми телефонун өчүп алып качып кетип калат десе эле баягы аябай таң калыштым. Мен чындагы ошо биринчи жолу көрүшүм ушу компанияда ушундай болуп атат бизде. Бул эми азыр жанагындай юридикалык жактан биз катуу байлаган эмес контракт да бул. Бул стажировка, жөн гана стажировка. Бул үйрөнөм, 9-дан 6-га чейин иштейм, балам түкүн деген эмелери бар да, пункттары. Стажировкада көбүнчө бизде Кыргызстанда төлөнбөйт көбүнчөсү. Бир канча убакыт берилет, 2 жумадан 1 айга чейин же 2 айга чейин. Обычно бизде 1 айда уже өтүп кетет да стажировканы. Мен даже бир баланы 2 жумадан кийин эле чыгаргам, анткени келгенде эле уже өзүн көргөзүп таштайт да. Анда уже контракт кадимкидей контракт берет, ал жакта баардыгы жазылган, канча төлөнөт, ал бизге эмне эмелер бар, жоопкерчиликтер бар, биз ага эмне жоопкерчиликтерибиз бар. Анда албетте адам уже серьезно кабыл алып баштайт окшойт. А вот именно вот стажер жакта, именно вот курсту жаңы бүтүп келген адамдар ушинтип мындай жагдай болуп жатат. Чоң рахмат. Дагы бир суроо берсем болобу? Сиз айтып атпайсызбы? Э, Жана кыргыз тилиндеги тиги сүйлөшүүлөрдү, интервьюларды өткөрдүм депчи. Ошол жанагы бизге стажерлор керек, практиканттар керек, же болбосо ушундай жумушчу күчү керек дегенде анан баягы менин оюмча Бишкекте көп учурда орусча жазылса керек. Бирок ошондо бир кашаанын ичине болсо дагы кыргыз тилинде же бирдеме ушундай болсо болот, мындай мүмкүнчүлүктөр бар деп ушундай берилген вакансияларды жазуу бизде азырынча эме эмес го, чоң, то есть мындай э, андай жок го. Анан анткени а, көрүп алып сиз айтып аткан перфекционисттер баягы өтпөй мен бул баары англисче сурайт болуш керек деп кетип калып атат да, такыр эле болду дегендечи. ооба. Анан потенциалы бийик балдар эми орусча муну кантип түшүндүрүп айтам, айти өзү эле абстракт болуп атса анан ошону кандайдыр бир деңгээлде ошо вакансияны чыгарып атканда эле кыргызча сүйлөсөң деле келе бер деген сыяктуу сүйлөмдү кошуп койсо болбойбу деген кеп да. Могу мен Манчадесте 3 жылдай иштедим. Ал жерде биздин мындай мобилографдардын жумушун ошол жерден көрдүм. Ал жерде биздин ошо мобилограф аябай биздин компанияны ар жагынан да бери жагынан да аябай ачып көргөзчү эле. Ошол жерден мындай Эсен Сагынов бул эмес Манчадестин негиздөөчүсү. Ал мындай кыргызча интервьюлар берген үчүнбү же кандай ушул мындай балдар коркпой келе беришти да өздөрү элечи. Мен кыргызча сүйлөсөм деле болот депчи. Мындай башка компанияларда мындай андай эме көргөн жокмун да. Ошо бул мобилографдардын күчүн ошол жерден көрдүм десем болот. Еще плюс Эсен дагы өзү кыргызча интервьюларга аябай көп катышат. Балким ошон үчүн дагы программисттер коркпой бере беришет да резюмени. Эмки да буюрса Эсен мырзаны да ушул жолу ушуга чакырат окшойбуз. Чоң рахмат. Анан сиздерге дагы суроолорум болот. Бүгүн спикерлерибиз көп, аябай кенен жакшы сүйлөшөбүз деп күтүп атам. Бүгүн арабызда аябай күттүрүп атып келген коногубуз бар, Кубатбек мырза. Учурда азыр өзү Кыргызстанда жашап, Кыргызстанда туруп, анан Азербайжан мамлекетинде иштеп аткан жигит. Анан эми мындай Азербайжанда кандай деп сураганыбыз кичине уятыраак деп ойлойм, бирок биякта болгон үчүнчү ошентсе дагы мындай ушу Кыргызстанда туруп эле сиздин тажрыйбаңызда кантип ошол Азербайжандан жумуш таап калдыңыз? Анан бул мындай эме мүмкүн нерсе экен да, анан азыр ошол айтиге кирем деп аткандарга, жумуш табам деп аткандарга кандай бир кеп кеңешиңиз болот эле? Алар эмнеге карап сизди алды? Мындай 2 ай 3 ай курс окусаңыз эле алып алдыбы? Же баягы 6 айлык курсту бүтсөм 600 миңден айлык алам деген кыялдарыңыз ишке ашып атабы? Сизде да ошондой кыялдар бар беле? Саламатсыздарбы? Туура айтасыз, Турат агай. Бул жерден бул аябай мындай чоң көйгөй да. Сиз жана айтып кеткендей, баары эле курстан кийин $1,000, бир 100 миң алышым керек деп өзүнө ошондо баалашат экен. Биз андай мындай
чоң сумманы алыш үчүн бир 10 жыл кетти деп, кеминде 10 жыл кетти да бул нерсеге. Компаниядан аябай кыйналып, көп нерсени билбей, мындай жашың өткөндө аябай мындай билбей калат экенсиң. Бир жаңы маалымат алганда аны деле жакшы түшүнбөй, мындай өзүңдөн бир аябай эле бир 10 жаш, 15 жаш кичүү балдарга караганда мындай кеч маалымат кабыл алат экенсиң. Ошентип бир жалган айтпасам 2021-жылы мына Илиз эже менен бирге Mancho Devs компаниясында иштегенбиз. Ошол 2021-ден 1,5 жыл иштеп, андан Казакстандык компанияга киргем жумушка. Азербайжанга ал жактан 2 жылдан кийин ошол өзү компания кайра офер берип, ошол компания напрямую Казакстан аркылуу эмес, ошол Азербайжанга киргем да жумушка. Эми ал кирген себеби ошо Казакстан жасап берген ошо продукту ошого катышкан үчүн башка жаңы программист албай эле мындай ошо билген адамды алайлы деп сунуш түшкөн да. Кыргызстанда болсо бул эми жаштарга көбүнчө баары мындай частный компанияларга, жеке компанияларга, ошолорго кетип барабыз деп ойлошот да. Эми обратный жагы бар, бул гос. Мен Азербайжанда эмес, гос жумушта да иштейм, как раз ошо IT тармагында. И бизге мындай балдар жетишпейт да. Анан эч ким келбейт. Келгендер деле баары келип, мындай Илиз эже туура айтты. Бул жерден келип госто мындай болбойт да, жана келип мен бир күн бүгүн келет, эртеси күнү жок деген. Ал жерге келгенде уже как положено жанагы трудовой кодекс менен принимать этип бүт баарын кабыл алып, келбей турган болсо уже бүттү да, аны менен мындай келишим түзбөйт. Ошол бойдон ал киши менен сүйлөшпөйт. Келгенде жаштарга эми бул зарплатаны карабаш керек да башында. Зарплатаны мындай унутуп эле коюш керек. Бир болбой калды дегенде жарым жыл, 1 жыл бул үйрөнүш керек да, отуруп ошо жанагы бул жактан Мурат байке айтып кетти, Илиз эже айтып кетти, Айзат эже айтып кетти. Бул жерден үйрөнүш керек. Биз деле башында келгенде үйрөнгөнбүз да. Өзүбүздүн кичинекей мен кесиптештерим менден 10 жаш, 12 жаш кичүү, мен ошолор менен өзүмдүн досторум менен деле сүйлөшпөй калгам. 1-2 жыл досторум менен сүйлөшпөй, ошол өзүмдөн кичүү балдар менен ошолорду дос кылып, ошолор менен сүйлөшүп, ошолордон көп нерсе үйрөндүм да. Анан жаштарга да айта берем, бул жерден башында аябай көп эмгек кылыш керек. Бизге Эсен байке, Эсен Сагынов бизге башында айтчу, силер зарплатаны карабай эле иштегиле, үйрөнгүлө деп. Ошондо жаман көрчү элек. Бизге мындай акча төлөбөсө биз жөн эле окумак белек, үй бүлө багыш керек деп. Кийин буну биз кеч түшүндүм мен, 1-2 жылдан кийин. Көп нерсени туура айткан экен. Ошого башында коркпой эле окуй бериш керек, үйрөнө бериш керек, бесплатный болсо деле. Чоң рахмат Кубатбек мырза, дагы суроолорубуз болот. Сиз сонун нерсени айттыңыз үчүн. Ушул нерсени эле мындай коомчулукка түшүндүрө албай, азыр мен экрандан бир нерсе көрсөтүп коеюн. Как раз Мурат байкеге суроо болуп кетет да. Бул могул жерде азыр Jobs DevKG деген 20 000 катталуучусу бар Telegram канал бар да. Бул ошол Кыргызстандагы вакансиялар ушул жака жарыяланат. Анан могул жерде мындай Mbanktын бир вакансиясы чыгып атат. Senior Flutter developerге 180 000ден 230 000ге чейин айлык сунуштап атат да. Айлык акысы. Анан ушундай жарыяларды курстар реклама катары колдонуп атат. Мына сен Mbanktан 230 000, 180ди дагы айтпайт да, мындай ылдый жагын айтпайт, жогорусун айтып, 230 000 айлык алгың келсе, анда кел биз сени окутабыз депчи. Эми мындай бир тараптан караганда алардыкы туура эле. Ушундай айлык алган адамдар демек бар экен Mbanktачы. 230 000 айлык алган адамдар бар экен. Бирок ал senior деп жазылып турат да. Бул Кубатбек мырза айткан ошол башында айлыкты унутуп, мындай башында айлык жөнүндө ойлонбой, жакшы тажрыйбаны топтоп,
баш көтөрбөй иштеп аракетин кылса, эми канча жылда сеньор болот, аны деле билбейм. Мен өзүм сеньор болбогонум үчүн балким ошо Мурат байке ушул М банктагы мындай сеньор деген даража бул кандай критерийлерге карап берилген? Мисалы ошолор канча жылдык тажрыйбасы бар программисттер же азыр бул жерден эптеп 6 ай курсту бүтүп алып барсак 230 миңден айлык берип атабы? Сеньор деген эми бул көбүнчө ошо баягы мурун катышкан долбоорлорун карашат да. Мисалы чоң командаларда иштегенди, Мбанкта өзүнүн ачып карасаңыз чын толтура нерсе бар Travel бар, Invest бар, анан кийин Junior бар, плюс иши толтура да. Анан ушуну ар бир жанагындай кичинекей чарчылар, өзүнчө командалар да. Анан баарын башын бириктирип, анан баары бири биринин бутун тебелебей, түрчүппөй, талашпай иштеген бир тажрыйбасы бар адам болсо, анда ошол балким ошо сеньор деп эсептелет. Ал бул Flutter жагына барып көргөн эмесмин, ошон үчүн айта албайм. Эгерде өзүм Python жагын ала турган болсом, ал жактан жанагындай distributed compute деп коет эмеспи? Мисалы бир эле маалда жабылып миңдеген адам колдонуп баштаганда бүт жана request сурамдардын баары жөнөп келди серверимечи, жабылып атат, жабылып атканда мен серверим кулап калбаш үчүн эмне кылыш керек? Анан кийин message queue деген жанагы кезектери, очередь деп коет го. Kafka, анан кийин Docker, анан кийин Kubernetes иши болуп, ошондой сыяктуу толтура өтө көп колдонуучусу бар, өтө көп, өтө дайыма чыңалып турган системалар менен иштеген адам болсо, ошондой долбоорлор, бир нече долбоорго катышкан болсо, ошонун баарын систем дизайн деген жагынан, мисалы төкпөй чечпей баарын айтып бере турган болсо, бул кулап калса эмне көтөрүлө калыш керек? Мисалы бул сервер иштеп атат да, бир сурам учуп келди мага. Мисалы могу акчаны мен бул акча которуу жагында иштебейм, бирок болжолдоп жөнөкөйлөштүрүп айтып коеюн. Акчаны мисалы транзакцияны аткарып атат да. Бир ошондой request келди. Бул А клиенттен Б клиентке акча жөнөтүш керек. Ошол клиент жөнөтөйүн дегенде ошол кичинекей сервер кулап калса, ал акча жөнөтүп атам деген жоп деп коет эмеспи? Ошол тапшырма эмне болот? Ал жөнүндө эч ким унутуп калбаш үчүн эмне кылыш керек? Ал кайрадан оталып кетип, ошол кичинекей машина эле өзүнчө бир процесс эле. Ал жаңыдан оталыш керекпи? Анын статусу каякта жазылдырылып калыш керек? Ушул сыяктуу толтура майда чүйдөсүн билген адам керек да. Ошондойлорду анан ошондой маселелер менен машыккан адамдар керек. Эми мындай маселени мен жаңы студент болсом каяктан табап билем? Мен миллиондогон колдонуучусу бар Мбанк каяктан кирмей эле мен жаңы эле студент болуп атсам деген суроо берилиши мүмкүн. Мен бул жерде мисалы могу май айында каникулдарда жөнө турбастан ошол бир система өзүм жазып көптөн бери ушу кыялданып жүргөн нерсе жазып атам. Кыскасы ал мындай да. Бир система бар, ал эски кыргыз гезиттерин сүрөткө тартып алдык дейли, сүрөттөр бар. Ал сүрөттөрдүн арасында бул ар бир жана колонканы, гезиттеги колонканы 4 бурчтук менен бир эле бурчтук менен монун ичинде текст бар депчи. Анан ошондо колонкалардын ар бирөөсүнө ошону 4 бурчтукту тартып чыгабыз. Анан кийин эми жөнөттүк деген басканда атайын бир башка бир серверге учуп келет ал нерсе. Келип туруп ар бир 4 бурчтукту сүрөттөн кесип алат. Анан ар бир ошол сүрөт, ошо 4 бурчтукту атайын бир өзүнчө жасалма интеллектке жиберет. Ал жасалма интеллект могу ичиндеги текст жана сүрөттүн ичиндеги тексттин баарын төкпөй чачпай сүрөттөн текстке айландырып, кайрадан баарын базага жаздырып коюш керек да. Ошондо бул жерде бир нече система болуп атат. Анан бул эгерде какап калып кулап калса, кайрадан тиги байкап калып, анан кайрадан муну жүргүзүп иши кылып, ушул сыяктуу системаларды жасай берсе болот экен. Анын баарын мен билбесем каяктан эмне кылат элем деген суроо болушу мүмкүн. Могу жерде билбейм, мен экраным көрүнүп атабы? Бул компьютерден Ооба, көрүндү. таштап койдум да. Бул мисал үчүн мен азыр бул менен жаңы эле ошол
бул ушу жолугушуу үчүн бир көчүрүп алдым да могу жерден examples дейт. Мен муну менен иштеп көрө элекмин азырынча. Ошол кыскасы могу PDF-те алат экен дагы. Анан ошо Markdown деген система мындай форматка келтирет экен текстти. Эми ошону мен бул ушул кантип иштейт экенин билбейм да. Кантип иштейт экенин билбегенде биз кантип муну иштетип көрө алабыз деген суроо берилиши мүмкүн. Анан бул жерде мен бир PDF мондай могу PDF-ти таап келдим, интернеттен таап келип берге жабыштырып койдум да. Анан айтып атам, эми буга карата тест жазып бер дедим. Мен ичинде түзүлүшүн изилдегенге деле убактым жок. Анан муну азыр текстин кичине чоңойтуп коеюнчу, жакшыраак көрүнсүн. Анан айтып атам да, тест буга отуруп алып сүйлөшүп айта берсек болот да. Тест өзү каякта жайгашат, өзүң эле жазбачы дейм, өзүң эле жазып койчу. Бул жерде мына Gemini деген 2,5 деген модель колдонулат. Агент режимде иштеп атат. Бул жерде чат режими бар, мындай жөн эле сүйлөшүү. Агент режими болсо өзү барып туруп оокатын баарын кылып коет да. Азыр мына жерге жазып койдум, жүгүрттүм. Бул ойлонуп атат азыр, кыргызча бул 20 эле түшүнөт. Gemini өзү Google'га бул кулап калды. Google'га тиешелүү модель, эми Google канчадан бери тилдер боюнча өтө машыгып калган компания, ошондуктан кыргыз тилин дагы жакшылап билет. Карады, макул тест файлын src Python каталогуна тестин түзүп берейин дейт. Ошо окутуп атат. Өзү какап калды, кайрадан кечирим сурап туруп кайра иштеп атат. Мына жерден көрсөк болот, эмне кылып атканын. Могу файлды алып түзөйүн деп атат монун ичине. Python могу тестти жазып атат. Кыскасы, ушундай сыяктуу жасалма интеллект бар. Бул тесттин баарын жазат, 20 эле. Бул эмне жазып койду, мен азыр мисалы билбейм да, убакыт тар. Муну кабыл алдым. Айтам эми ушул тексттин жайын айтып берчи. Тексттин деп турдум, тест айтайын коем. Бул жакта эмне болуп жатат десек, түшүндүргөнгө да жакшы да, бул жасалма интеллект. Өзүңөр билип эле калгандырсыңар. Окуп чыксак деле болот, шашпай. Бул комментарийлерде аябай тим эле балчайта көп жазат, ошонусу мен бир четинен жактырбай кетем. Ошол жерден баарын түшүндүрүп айтып берип атат. Бул Python скрипти PyTest аттуу тесттик фреймворкту колдонуп, extract PDF form файлында PDF формаларын окуу функциясын бла. Ошол бүт баарын айтып берип атат да. Бул мындай кылат, тигиндей кылат, анан модулдун жолун кошуу, PDF файлынын жолу, PDF жайгашкан жери, функциясы мына мондой иштеп атат деп айтор ушуну көрсөтүп берди. Бул жасалма интеллектти колдонуп билүү дегендин бири деп айтсак болот, бирок бул жалгыз эле жол эмес да. Жасалма интеллектти биз мындай колдонуучу юзер катары ушундай колдонсок болот, өзүңөр билесиңер. Анан жана дев курултай деген чаттык бар эмеспи, ал жакка кирип ал каяка барып катталам, эмне кылам деп, же лэптопто ChatGPT'ни колдонсо болобу деген сыяктуу мен үчүн бир четинен кызыктай суроо болуп кетти. Экинчиден эми адамдар жаңы үйрөнүп аткан болсо ошондой сыяктуу суроолор беришет. Бул нормалдуу эмес деп ойлоп койдум. Кыскасы, жана андай суроо берген адам бул жакта болсо мына chatgpt.com киребиз. Жана андай Google аркылуу катталып кирерден кирип сүйлөшө беребиз. Мисалы, мага жасалма интеллект. Мурат байке, бизге азыр Экран которобу? ооба, экран Азыр берден кылайын. Кайрадан дагы бир жолу которуп. Так, мына жерден мындай кылып көрсөтүп коеюн. Desktop бир баары толугу менен көргөндөй көрүнүп атабы? Мына ChatGPT.comго киребиз.
ChatGPT.com кирип туруп анан Google аркылуу катталуу деген мүмкүнчүлүгү бар, түрлүү варианттар бар. Мына мага жасалма интеллект колдонуу боюнча курстап берчи. Эң жаңы курс болсун, мисалы. Жаңы курс болсун дедик, ама жерде search деген бар, издөө дегенде. Google'дун ордуна колдонуп калдык мындачы. Бул жөн эле Google сыяктуу таап берип койбойт, аны талдап да берет да. Мына 2025-жылы жасалма интеллект жаатында эң жаңы жана актуалдуу онлайн курстар көп. Мына биякта кетти. Баасы да жазылып атат, канча саат экени да көрүнүп турат. Ушундай түрлүү варианттар бар. Udemy, Coursera дейт, Бул жагын эми түшүндүңөр, курсор бияктан алынат экенин көрдүңөр. Жана ошондой эле жасалма интеллектти кандайча колдонсок болот. Могу сыяктуу, мисалы, сен программист жардамчысың, тиги деп жаздык. Мисалы, FizzBuzz жазып берчи деп айтайын, FizzBuzz жазып берчи. Бул ChatGPT ChatGPT'ни программага аралаштырып кантип колдонсок болот деген суроо болушу мүмкүн. Бул жерде менин аккаунтумда акча түгөнүп калыптыр, ошон үчүн берин көрсөтүп атат. Кыскасы ушул жерден мындай суроо жооп деп ушундай кылып көрөбүз. Могу жерден могу жерде коду көрүнгөн. Коду могу жерде жазылып турат. OpenAI импорт Python'да жазсаңар болот дейт. Жана ушу Node.js'те мисалы, Node.js'те мындай кылсаңар болот деп атат. Ушундай түрлүү варианттар бар. Анан кийин Cookbook деген сайт бар, булардын OpenAI'га тиешелүү. Берге келебиз, мисалы, Web Search дейт. Web Search'ты кантип колдонобуз? Мындай OpenAI деп pip install OpenAI дегене бар болсо керек, ушу жерлердин бирөөсүндө. Бул жерде кантип кодко аралаштырып, ошо жасалма интеллект менен аралаштырып кантип жазсак болот деген суроолорго жоопторду алабыз. Бул жердин баары англисче да түшүнүктүү. Ошон үчүн жана неден башташ керек деген дагы бир суроолордун бири бул англис тилден башташ керек да. Англис тилин түшүнбөсөк, мында өтө эле кыйналып калабыз, артта калып калабыз. Ооба, мунун баарын жана GPT'ге салып туруп эле окуса болот. Бирок баары бир мындай которулган нерсе бир аз башкачараак, бир туз кемирээк тамактай болуп калат да. Ушундай кодко аралаштырып жасалма интеллектти ушинтип колдонобуз. Жасалма интеллект колдонуу дегенде жана ChatGPT'ге барып эле сүйлөшүү эмес. Өзүбүздүн кодубузга ошо жасалма интеллект кошуп иштеп кетебиз. Эмне деген мындай суроо болушу мүмкүн, кодубузга эмне кереги бар эле ChatGPT'ни кошуп алып, ал эмне иш кылат эле деген суроо болушу мүмкүн. Бир жөнөкөй мисал алалычы. Мисалы, гезит дейин, бир гезиттин бир сүрөтүн алайын. Бир жакшыраак бир сүрөт болсо, ошонун скриншотун алып туруп, Эркин тоо бар экен, ошо. Ошо эркин тоонун чоңураак сүрөтү болсо жакшы болот эле. Жок, бул өтө кичинекей сүрөт экен. Кыскасы, жасалма интеллекттин жардамы менен котормочу жазайын деп атасыздар. Котормочу жазыш үчүн эмне кылыш керек? Мэрге келебиз, мисалы. Могу AI Studio Google.com деген бар, анын шилтемелери дагы Турат мырзага жөнөтүп коем. Турат ага анан калган адамдарга да бөлүшүп коет, ошолорду берип. Могу Google'дан издөө деген иштетип коебуз. Gemini 2.5 Pro деген бар, бул эң акыркы, могу 6-майда чыгып атат. Эң акыркы вариант, эң күчтүүлөрдүн бири. Эми айтабыз. Мен OpenAI менен котормочу программа жазгым келет. Мисалы, ал кыргызча тексттерди алып, неми
эмне стилине которушу керек? Жөнөкөй бул жак эмне кыргызча жакшы эмес, шрифти начар болуп атат. Макул. Жазып берчи. Иши кылып. Бул монт ойлонот. Бул ойлонуучу, ой жүгүртүүчү модель. Анда бир сыйра ойлонот. Анан кийин албетте деп туруп, кеттимде биринчи pip install OpenAI дейсиңер дейт. Анан кыргызча шрифттерде бир аз начар болуп калат мейлим. Котормо үчүн код жазуу, мына мондай дейт да. Сиздин API ачкычыңыз. API ачкычты каяктан аласыз? API ачкычты могу эмеге ChatGPT платформа OpenAI.com'го киребиз. Анан бу жерден dashboard деген бар. Dashboardко киргенде могу API keys деген ачкычтар бар. Ошол жерден жаңы ачкыч түзөбүз. Мисал дейин. Анан бу жерден жаңы ачкыч түзөбүз. Монтип көчүрө аласыз. Албетте муну эч ким көрсөтпөшү керек. Анан мен кайра келип туруп өчүрөм муну. Анткени видео чыгып калбоду. Могу ачкычыңыз деген ордуна мен жанагы нерсени, көчүрүп алган нерсени жазам. Анан мисалы мында функция жазып берди. Text to translate дейт. Бияка текст келет. Target language дейт. Бул кайсы тилге которобуз, ошону жазат. Анан кийин берги текст келгенде ошо могу GPT 3.5 деген ордуна башканы коебуз. Анан chat completion деген эмес, да, текшериш керек да. Иши кылып ушундай функция жазып берип койду. Жазып берип койду, бүт баарын түшүндүрүп атат да. Кандай болот, эмне болуш дейт. OpenAI cookbook муну да улам текшерип туруш керек. Калпайт код же эски бир макала таап алып эле ошону жырга берет да. OpenAI cookbook деген жактан жаңы мисалдарды карап туруп жаңыртып бер. Сен адашып жатасың окшойт. Десек, бул жаңыча ошондо жазып берет да. Кыскасы түшүнүктүү болсо керек. Эми жасалма интеллект колдонуу деген ошо, могу сыяктуу OpenAI жанагы ChatGPT'ге өзүбүздүн программабызга ушинтип ChatGPT же болбосо ошол эле Gemini сыяктуу системаларды колдонуп мээ кошуп коебуз да, акыл кошуп коебуз. Анан колдонуучуларыбыз бир мисалы бир Flutter менен же болбосо мындай веб менен бир интерфейс жазып койдук, ал жака ушундай бир көзөнөк текст болду дейли, текст жазган көзөнөк болду дейли. Анан ал жерге мынтип жазып кое турган болсок, ушундай функция кошуп кое турган болсок бэкэндке, албетте акыл киргендей болуп кадимкидей иштеп калат да. Кыскасы ошондой. Бул жерден мен дагы айтчу кайра кайталап кетейин. Менин тезисим мындай болду да. Кыскасы адамдар азыр программисттер жасалма интеллектти колдонуп кодуна кошуп кетип иштегенди билбесе, ал адам азыркы замандын талабына туура келбей калат экен. Биз муну каалайбызбы, каалабайбызбы, ситуация ошондой экен да. Ошо. Чоң рахмат Мурат байке. Бул ошол Айзат эже айтып аткандын эле Кыргызстанда деле ошол болуп баратыптыр да. Эми жана айткандай эле бул мен банк кааласак каалабасак Кыргызстандагы алдыңкы IT компаниялардын бири болуп баратат. Бул банк жагы башка, бирок IT жагында дагы ошондой өнүгүүлөрдү кылып атат да. Анан дагы эле ошол айрыкча мисалы кээ бир ата энелерди көрүп атабыз. 9-классты бүтүргөн баласын, анан аны мындай эч ким жаман көрбөсүн, менин тааныштарым жаман көрбөсүн, бирок ошол курс окуткандардын сөзүнө мындай ишенген да. 9-ду бүткөндөн кийин эле бер балаңды ушул IT курска. Анан мына 5-6 ай окуп туруп, анын классташы 11-классты бүткүчө бул деген 100 000 деп айлык алып калат. Мына көрдүңбү, эми банкта 230 000 айлык берип атыптыр десе, ошого ишенип берип алышкан да. Анан бир жолу бир эже мага кайра жазып атат да, ага мен барып жолугушум керек, сизге барып жолугушум керек деп. Анан
Мейли эми же эмне тема десем дагы айтпайт да, жок жолугушум керек. Анан кичинекей кыз жанында ээрчитип алыптыр, 15 жаштагы кыз. Анан айтып атат, мындай менин кызым мына бүткөнүнө канча болду, дагы эле жумуш таппайт. Бул шүмшүк, анан ал бул, биз дагы эле буга акча берип атабыз. Анан ага бер акча дейт, буга бер дейт. Биз мындан үмүт кылып атсак, акча таппайт. Деп анан болдубу эже, болду. Кызыңызды да чакырбайсызбы? Келсе сүйлөшөлү десем, мына отурбайбы деп атпайбы? Эми кыз мындай сыртынан көрүнүштө дагы аябай кичинекей кыз. Эми мындай көрүп туруп аны 15те деп дагы айта албайсың да. Анан чочуп кеттим. Ой, эже бул кичинекей кызбы? Кантип сиз муну ушунча акча тап деп атасыз десем, биз ошон үчүн курста окутканбыз да, анан 15 миңден айына төлөгөнбүз да. Биз курсуна барсак деген, мына биз бүтүрдүк, дипломун бердик, иштеп кетиш өзүнөн деп атат. Демек өзүнөн эле бул таппай атат дейт. Анан кой туруңуз эже дедим. Кечирип коюңуз мени. Эгерде сиз ушул кызды иш тапсын деп кыйноо кылсаңыз, анда мен сизди сотко берем, арыз жазам. Анткени бул 18 жашка толо элек. Сиз муну кыйнап иштеткенге мындай толук кандуу акыңыз жок. Балким мындай part time кичине бир аз иш кылганга уруксаат беришиңиз мүмкүн. Анда да зордоо эмес. Десем мындай кичине какап калды. Анан бир аз жумшартып алып туруп анан айтып атам, эже, бул тармак оңой эмес. Көбүрөөк тажрыйба алсын, кызыңыз дагы окусун, өнүксүн, өзүн өстүрсүн, анан алдыда болот жумуш. Сиз айтып аткан нерсени ал деген 5-6 жылдык тажрыйбасы бар адамдар ошо 100 миң айлык алып атат. Ал деле бардыгы эмес, кыйындары деп атып, аябай түшүндүрүп, анан бир аз мындай соороттук да. Аябай мындай басым кылып, кызына басым кылып атыптыр да. Анан Германияда бул жагы кандай болуп атат? Айзат эжем, мындай менин байкашымча, мындай бир мындай ситуация болуп калды Германияда жүргөндө, бир окуучум менен Банхофто турсак, Станция ооба, станцияда турсак, бир чоң эле киши да, менин атамдын жашы курактаган киши келип тиги менен окуучум менен аябай мындай достой болуп сүйлөшүп атат да. Анан экөө немисче сүйлөшүп атып мени карап эле күлүп калышты. Анан ал киши кеткенден кийин сурадым, анан бул ким десем, менин группалашым дейт да. Эми бир 22-23 жаштагы бала менин группалашым дейт, бир 60 жаштан өтүп калган кишинечи. Биз чогуу окуганбыз дейт. Анан мени агайым десе, ал киши аябай таң калыптыр да. Бул качан агай болуп жетише калды депчи, жаш эле бала экен депчи. Анан ошол Германияда бул мындай жумуш табуу маселеси, алар деле мындай бир тажрыйба топтоп, өзүн өстүрүп, өнүктүрүп алып иштеп атабы же алар деле 6 айлык курстан кийин 100 миңден таап атабы? Эми бул жерде аспекттер аябай көп болуп атат да. Мен ойлоп атам, жантан бери аябай кызыктуу адамдарды чакырып атпайсызбы? Анан биздин темаларыбыз да ар тараптуу болуп атат да. Ушунчалык чоң теманы, чоң спектрди алып алганбыз. Анан бүгүн эле дүйнөнү талкуулап бүтүп койчудай болуп кирип атабыз да. Мындай аябай кыска нуска сүйлөгөнгө аракет кылайын. Бүтпөс тема. Жакшы нерсени көтөрдүңүз, бирок бул жөнүндө өзүнчө кылыш керек. Биз Трамп бийликке келгенде, мен чынын айтайын, мен өзүмдүн оюмун айтайын, бул жерде дагы атайын фирманын атынан же бир нерсенин атын кошуп айтыш дагы өтө оор. Анткени мунун баары азыр биз өзүмдүн бош убактымда кылган нерсе үчүн законду да байлашыбыз керек. Закон иштеген өлкөлөр бар, туугандар, элестетсек. Мыйзам иштеген өлкөлөр бар. Кепти кыска башка жагынан баштап кетейин. Водительский правосы жок. Кыз баягы күнү полицейскийге түшүп калып, мен эмне машинаны айдай алам да, эмнеге мени 1 жылдан 5 жылга чейин эркиндигимен бошотуп атат деп ушундай суроо болду да. Түбү барып Турат агай сиз айткан маселеге барып такалат. Биз көзүбүздү ачып чоңоюп, мына ушул жерде отургандын баары союз бүткөндөн кийинки муундун бирибиз. Негизичи биз баягы чаң тополоң учурда бир чала була элес балалыгыбыз өтсө өтүп, өтпөсө ошонун инерциясы менен мыйзам иштебеген, нормалдуу экен деген коомдо чоңоюп калдык тилекке каршы.
Кимдин билеги күчтүү болсо же кимдин айтканы туура болсо, же болбосо эми бирок ал туура эле негизичи баягы улам революция боло берип, улам керек болсо көчөкү атка минерлер ушунчалык абсурддук түрдө аты жөнүн өзгөртүп алып, башка паспорт менен жүрүп алып, анан ошону дагы окей деп, ушундай кылсам болот турбайбы? Мыйзамдуулук иштебейт экен, мыйзамдуу уруп ойногон деген өлкөнү көргөн үчүн сыртка чыгып алып да ошону кылып атабыз да. Жанагы сиз айтып аткан апанын маселеси бул өтө оор тема. Биздеги эмгек кодексинин иштебегендиги. Баланын укуктарынын, ата эненин укуктарынын чектөөлөрү бар, деги эле бар болуш керек мыйзам ичиндечи. СССР учурунда деле баягы сөзсүз ал жерде катуу тартиптер болгон. Андан кийинки эгемендүүлүк Кыргызстанда деле ошонун бир копиясын алдык да. Анан ошол жерде бар просто закондор аткарылбагандыктан эне менен баланын же болбосо ата эненин укугу каякта, милдети каякта, ошонун баары бир уктап калган бир 30 жыл болгон да. Ошонун кесепети. Эми кыскартып айтканда, мектеп балдарында биякта бала төрөлгөн моменттен баштап же мындай пландалган. Мисалы бизде баягы боюнда болдум дейт го, немистин эң биринчи жумушу барып туруп детский садиктен орун алат. Ушу бала боюна бүттү дегенден баштапчы биз пландоодон баштап атабыз. Ал тиги курстан акчаны требовать эткен дагы эмес да. Анан эми элестете бериңиз, просто күчтүү мамлекет өзүнүн баягы жарандарына ойлонуп, бирок ошол эле учурда милдеттерди так көрсөтүп койгон үчүн мектепке бир күн, бир сабакка барбай калган бала 1000 евродой штраф төлөйт ата эне. Эми мен муну аябай супер инфонукундай кылып аябай кыйын болуп айтпайын, анткени региондор ар кандай, мектептер ар кандай, ал жерде штрафтын түрлөрү бар. Эгер балаңыз мектепке жашында болсо, мектеп жашындагы бала мектепке барганда милдеттүү. Ал дагы мектептердин түбүнө, тартибине жараша кетет. Бирок ошол билим алып аткан учурда бул деген салык жыйноочулардын акчасына окуп атат да. Мектеп жашындагы бала мектепке барбай коюп башка жерден көрүп калса, полицейский ата энеге келет. Жумушуна болсо жумушуна келет, үйүнө болсо үйүнө келет. Балаңыз эшикте ойноп кетиптир, эмне болуп атат дейт. Ата эне түздөн түз баланын өсүшүнө, билим алуусуна толугу менен милдеттүү. Бул бир. Экинчисинен, күчтүү мамлекет кандайдыр болбосун баланын өсүшүнө, мүмкүнчүлүгүнө, айрыкча Европаны айталы, мен азыр Американын системаны сынабайлап айтайын, анткени ал жерде системаны азыраак билем. Бул жердеги мисалы 26 жашка чейин бала болуп эсептелинет да, баланын акчасы төлөп берилет да, мисалычы. Бирок университеттен билим алып аткан болушу керек да. То есть кайсы бир жерде билим алып аткан институтта болуп атат, же бир колледжде болуп атат дегендин справкасы дагы болушу керек дагы. Ар бир мамлекеттик экзамендер, ар бир экзамендердин баары ошол курста отурасыңбы, отурбайсыңбы, онлайн катышып атасыңбы, ошол жерге катышуу опционалдуу же опционалдуу эмеспи, то есть сөзсүз келиш керекпи, келбеш керекпи деген өзүнүн эрежелери бар, бүтпөйсү ошондой. Анан балдар иштесе болот, бирок кайсы бир жаштан гана, кайсы бир учурга гана. Мисалы жайкы учурда там күнүнө мынча сааттан иштесе болот деген. Мен эми балдардын иштөө кодексин жатка билбегендиктен азырынча айта албай атам. Анан ошондон да караса болот. Ал эми жанагындай курстарды берип, анан ушундай кылсак болот деп атпайбы? Бул жерде деле курстар бар. Анан биз кыргыз тарап менен немис тарап обычно сиздер менен ушундай иш чараны сүйлөшкөндө эле негизи кыргыз программист, Кыргызстанда турган курс менен кантип Германияга келем деген эле теманын тегерегинде болот. Чындап айтканда андай курстар бар, бирок ошолордуку баягы артында сертификат берип, анан жанагынтип жумушка алуусу менен дегендер бар, бирок ошол элестетсеңиз чоң мамлекетте баары бир 400дөн ашык жогорку окуу жай, андан сырткары билим берүүчү, мисалы Аусбилдинг дедик, бул орто профессионалдуу билим берүүчү, толук билим берүүчү. Эми толук дегенде кандай? 3 айлык курстар эмес деген сөз да, эми 3 жылдык, 2 жылдык окуулар болуп атпайбы? Мына ошолордун баары жетиштүү деңгээлде керек болсо окуганың үчүн айлык бергендиктен жанагындай курстарга бара калган киши аз да, анткени бул жерде баягы бир багыттарды көрсөтүп берип атпайбы? Ошон үчүн мисалы окуу жайлар бекер болуп атпайбы? Анан барып алып, анан кайра бир жерге акча төлөп окуган курстардыкы бар, бирок ошол кандай десем, квалификациясын жогорулатуу же болбосо квалификацияны алмаштыруу рамкасында болуп атат да. Анан албетте дагы бир нерсени баары эске алышыбыз керек. Биз баары бир ошол Европада болсо деле
капитализмдин кайсы бир багыттарында жашап аткандыгыбыз үчүн жанагынтип сиз айтып нааразы болуп атпайсызбы? Мына могул эң багытын 230 миңин ушуну көрсөтүп алып, ушуну менен реклама кылып атышат деп. Өзүңүздөр деле социалдык темалардан көрүп азыр мына биздин бүгүнкү иш чарага мен музыка тандайын деп ойлодум дагы, мотивация бере берген, анан дүкүлдөгөн музыкаларды койгондон аябай тажаптырмын. Анткени телефондон ким болсо эле экрандан баары эле бизди үйрөтүп атат го. Баары эле үйрөтүп атат. Ушундай тажадык. Ушу үйрөнөбү мындай чачыңды мындай кылыптырсың, анан тамакты мынтип жеп атыптырсың, анан курсту мындай кылып атыптырсың, анан туура эмес жашап атыптырбысың, анан көбүрөөк айлык алса болот экен. Эми азыр жасалма интеллект менен автоматизация болуп, андан да көбүрөөк боло баштады. Кыскартылтып айтканда, мыйзамдуулук иштеген жерде мындай чампалама курстар да аз болот. Анан курстардан кийин бүткөндө экзамендер да болот да. Анан экзамендердин да түрү болот. Анан бул жердеги мисалы ар бир курстар жанагындай билим бир нерселерди ачкандыктар атайын лицензия менен мугалимдер ачышып же болбосо атайын мектептер ачышып ага жараша шарттары болуп, кайра бүткөндөн кийин экзаменди көз карандысыз ким карайт, ким текшерет. Анан бүткөндөн кийин эмне деген мүмкүнчүлүктөр бар. Жанагынтип көптөгөн акчаларын төлөп деле жанагынтип жумушка кирбей калгандар болот. Бирок жанагындай кичинекей кызынан требовать этип атканда сиз туура айтасыз. Эгер немис бирөө болсо түз эле барып сотко бермек да. Бул деген багы баласын эксплуатация кылып атат деп, чечтетип атат деп. Анан эле кайра эле ошол багы маалыматтын жетишсиздиги кандай болбосун тажрыйба топтолмоюнча чоң кишиден деле башкадан деле бир нерсе талап кылгандын дагы өзүнүн деңгээли бар деп, муну дагы өзүнүн инстанциялары бар да. То есть керек болсо сотко чейин кетчү жумуштар бар болуш керек. Эми курстарга жанагынтип маркетинг кылуунун дагы Европада тилекке каршы Европанын багы күлүп атпайбызбы? Европада регуляция аябай көп. Ошондо да маркетингке дагы чек берилгендер көп да. Кайсы учурга чейин калп айта аласың? То есть көптүрүп айта аласың, кайсыга чейин айта албайсың деген сыяктуучу. Мына ушундай нерселер менен анан чектөө киргизген дагы анан мындай айтса, сиздер сырттан караган кишиге чө-то европалыктар кыймылдабай эле отурат дегендей сезилет да. Бирок баары бир деле текшерилген маалыматтын көлөмү көп. Бул жерде деле алдамчылар бар, бирок текшерилген маалыматтын көлөмү көп. Анан эң биринчи эле барган күндө мен билем ошо университеттин биринчи курсунда отуруп Hello World деген сөздөн баштадым. Анда C# үйрөнүп баштасам керек эле. Анан кийинки семестрде PHP өттүк. Эми бирок бир семестрде 3 язык өтөсүң да жөн эле. Анан университетте деле ошондой өткөрөт. Анан ошондо аябай код жаза албай атам деп эле баягы 3 күндөн кийин код жазып алдык деп ойлоп алган окшойм. Анан ошондо профессор ошо биздин абалыбызды билди окшойт дагы. Анан айтты баарыбызга чогултуп, университетти бүткөндөн кийин кодду жазып баштасаңар андай жакшы депчи. Биз берип аткандар азыр муну жаса, тигини жаса деген кичинекей проекттер болуп атат. Бирок чыныгы индустрияга барганда, чыныгы бизнеске барганда миллиондогон саптарды көргөндө жүрөгүңөр түшпөгүлө деп анан ошону дайыма окууну бүткүчөктү бул башында эле турабыз. Набайчы деле нанды жакшылап бышыргычак убакыт керек болот. Тигүүчү деле тиккичектүү көп убакыт керек болот деп сабырдуулукка үйрөтөт да. Ошо агай. Аябай сонун, аябай Айзада чоң рахмат. Ушул нерсени мындай мен жетип албай аткан нерсе ушул болчу да, мындай ушу биз баштап үйрөнүп аткан нерсе бул ушу эң башы эле экенин мындай түшүнө албай атабыз да. Анан как раз бизде мындай жумуш таба албай аткандардын кече бул жакта Адилет мырза дагы бир статистиканы чыгарып атты эле, бир азыр Бишкекте эле IT курстарда айына 750дөн 1000ге чейин адам IT курстарды бүтүрөт экен бир айда. Бирок ошонун 10дон 20га чейин эле жумуш менен камсыз болуп атат экен да, жумуш таап кетип атат экен. Анан эми бул эптеп жумуш таап кеткенин эле айтат, анан аны алып кете албай атканы дагы бар да. Мисалы акыркы бир айдын ичинде мен деле 4 адамды жумушка киргиздик деп айтсам, анын 3-өө биз жиберген жумуштан иштебей чыгып кетип калышты да. Мындай ушундай чындыктары дагы бар да. Мисалы 20 адам жумушка кирсе, анын кайра 10у чыгып кетип аткан да болушу мүмкүн. Бул биринчиден ошол жанагыл баарыбыз эле, мисалы мен деле ошол курсту бүткөндө аябай кыйратып баарын жазып калам го деген бир неме болгон да, күтүүчү. Анан жумуш таппай аткандар дагы эми эки чоң көйгөй бар.
бирөөсү как раз Эльза эжеге келатам, өтө перфекционист. Мен баарын үйрөнүп алып киришим керек дегени бар. Ал түттүп эле үйрөнүп атат, бүтпөйт аныкы. Бул жумуш таба албай атат. Көрүп турасың, уже жумушка кирсе болот, жарайт. Анан дагы бирөө бар, чын эле билбейт да. Ушул азыр ушулардын ортосунда дагы бир кыйынчылык болуп атат. Мына перфекционисттер дагы ушулардын арасында курман болуп кетип атат да. Элже мындай перфекционизмди кантип мындай туура пайдалана алабыз? Ошолор кантип өзүнө ишенип жумушка бара берсе болот? Мен өзүм негизи IT курстарга барганымда 30да болчумун. 30 жашта элем. Анан өзүм 21 ай окугам. Перфекционизмдин артынан. Биринчи 6 ай окуп, Билайнга кирдим жумушка. Ал жактан стажердон ведущий специалистке чейин 6 айда көтөрүлүп, бирок ушул жерден бизге ички сайтты жасап бересиңби десе, мен жасай албайм деп. Мен кайра окушум керек. Кайра 15 айлык курска кирдим. Азыр ойлоп көрсөм, ошо балким жасай алмактырмын, бирок ушу перфекционизмдин айынан кайра окушум керек деп дагы $3200 коротуп, кайра курстарга окуп чыгып, анан мен фронтенд разработчик болуп кире албайм, мен биринчи тестировщик болуп кирейин деп ушинтип өзүмдүн, хотя мен курстарды 96% менен бүткөм да. Бул студент 80-85тен өйдө ашса, бул иштеп кете алат деген эмеси бар да, статистика. Бирок мен улам эле бирдеке билбейм, аны билбейм, тигини билбейм деп атып, ушу тестировщик болуп орношком бир Нью-Йорктогу стартапка. Бирок тестировщик болуп орношконум жакшы болуптур деп ойлойм азыр. Анткени мен перфекционистмин, плюс тестировщикмин, анан багтарды кыйын тапчумун, мындайча айтканда. Бирок өспөй көпкө чейин жүрдүм. Ал компаниядан фронтенд разработчикке чейин өстүм, тестировщиктен. Андан кийин болбой эле дагы мисалы Манчого келгенде стажерлоо кире берейинчи деп кайра эле, хотя мен 8 ай нормальный фронтенд разработчик болуп, укмуш болуп эле иштеп келгем да, бирок баары деле мен бир могул жакта койгон бир деңгээлим бар болчу да, мен все времямда жетпей аткансып эле, мындайча айтканда, мындай акчаны да сурай алчу эмесмин көбүрөөк, мындайча айтканда графикти деле норма кылып сурай алчу эмесмин, ушундай болчу да перфекционизмдин айынан. Мындайча айтканда мен кеч өстүм десем болот. Анан ушул Манчого келгенде менин аябай менеджерларым күчтүү болчу биякта, бул Арген менен Эсен. Давай сени тимлид кылабыз десе да, канча 3-4 ай ойлонуп жүрдүм окшойт. Ошол перфекционизм ушул өскөнгө мындай тоскоол кылат десем болот. Анткени сенин бир оюңда, бир могул жагыңда бир укмуш Эльза турат, ал Эльзага сен жетпей атасың да. Тигини кылсаң деле жетпейсиң, муну кылсаң деле жетпейсиң. Бирок перфекционизм мага жардам берчү, анткени мен бир моментте 8 проект алып жүрчүмүн Манчедерсте. Анан жанагы программисттер ар кайсы проекти иштешет, анан жаныма келишет. Сен кайсы проектиң элең деп сурайм, анан бул деп айтат. Анан кое тур деп анан өзүм билбейм, мындай бир щелчогум бар болчу, мээнимди мындай кайра эметип туруп эле анан кел деп анан сразу карап бүт проекттер жатка билчүмүн, ошо перфекционизмдин бир эмеси бар болчу да. Плюс багтарды баттапчумун. Анткени код түз, такай жазылыш керек деген мындай бир көз алдымда бир сүрөт бар болчу. Монтип кодду окуп келатып эле багты тапчумун сразу. Бирок ушул менин өсүүмө, анан задачаны кээде мен мындай чоюп салчумун да, перфекционизмим аябай күчтүү болгон үчүнчү. Кээде команда менен иштеп атканда көйгөйлөр пайда болчу, анткени сенин таскың жабылмайынча 2-3 кишинин таскы жабылбай турат да, сен биякта перфекционизм менен кодуңду кооттоп атасың да. Ошон үчүн башында азыр
эме башында иштеген кодду бергиле деп сунуштамакчымын. Андан кийин кооздоп өзүнчө таскалап анан кооздой берсеңер болот демекчимин. Анан мисалы жетекчилик орун силерге сунуштаса кабыл алгыла демекчимин. Анткени башка адамдарга көбүрөөк көрүнөт силердин мындай кандай деңгээлде турганыңар. Эгер силер перфекционист болсоңор. Мен муну деген перфекционист эмес, мындай бир башкача бир нерсе го деп ойлочумун. Ушу өзүмдүн психологум менен сүйлөшүп атып, анан ушу перфекционист дегенде ошо мурда күнү мага по-моему бир жума мурун коюшту окшойт диагнозду. Ошондо деп бүт пазлдын баары ордуна туруп, анан ошондо түшүнө баштадым кайсы жерден жабыркап жатканымды. Азыр ошол нерселерди дагы эле түздөө, оңдоо ишинде иштеп атам. Чоң рахмат Элизажа. Аябай анан дагы биздин азырчы мындай немелер азыр көбүнчө бул жерге ошо кантип жумуштабагам дегендер келип атат. Анан ушуну эскерте кетким келет да, эми азыр ушул жердеги отурган кыйын программисттердин баары эле бир жерден баштаганда ошол мындай баштап кеткенден коркушпаса, бирок ошол эле учурда мындай бир ортолукту да карманып, баштап эле кирип барып эле 230 миң айлыкты баса калбай, кичине мындай ошону да мындай өзүнүн деңгээлин дагы билсе бир тараптан, жана Кубатбек мырза айткандайчы мындай башында айлык дегенди унутуп коюп эле иштеп берсе, биз ушул нерселерди, ушул ойлорду мындай жеткирүүдө аябай кыйналып атабыз. Анткени бир тарапта эленбеген маркетинг, эч ким аны контролдогон жок. Жыргатып атышат, баары эле кыйратып атышат. Мына бизге келсең, биз Бишкектеги эң номер один курспуз деп айтып атат да. Карасаң, бир 10 курс ушуну айтып атат да. Анан аларга мен айтам да кээдечи, могуларга номер один дегенди ким берди, бул каяктан алып атышат? Айтып койгулачы, барып мен деле алып алайын дейм да. Мындай барбы бир жерде берилип атабы депчи. Эми Кубатбек мырза, сиз ошол мындай номер один курсту окудуңуз беле? Сиз ошо мындай Азербайжан тарапка ошол эми сиздин ситуацияда түшүндүк. Сизди баягы мурунку иштешкендериңиз аркылуу чакырып калыптыр, бирок дагы деле мындай айрыкча мен ушул нерсени аябай колдойт элем да. Мисалы, Кыргызстанда турса, иштесе, анан чет өлкөнүн акчасын алса. Менин мындай каалоом, кыялым ошол эле да. Сизди дагы чакыруу дагы мындай уккум келген, билгим келген нерселерден бири да. Бул жердеги жаштарыбызга дагы, студенттерге, билбейм, жаш эместерге деле, ушул айтиге эми кирип аткандарга же айтиде иштеп аткандарга деле сөзсүз эле Европа, Германия, Америка болбосо дагы ошол жакынкы СНГ өлкөлөрүнөн деле ошондой акча тартып келүү бир мүмкүнчүлүктөрүбүз бар экен да демекчи. Эмнеге болбосун? Ушул жактан кандай тажрыйбаларды бөлүшө аласыз? Алар деле эмнеге көңүл бурсун? Бул жактан биринчиден бул чет өлкөлүк компанияларда иштеш үчүн менин билишимче бул жакынкы Казакстан. Ошо Казакстан компаниясы бизге вакансия мында аябай эле көп экен. Россияда болсо, азыр ушул согушка байланыштуу Украина менен Россияда мындай удаленный жумуш азыраак болуп атат да, менин билишимче. Көбүнчө өздөрүнүн ошол жарандарын жумушка алып атышат да, СНГга караганда. Казакстанда болсо, Казакстанда азыр жакшы эле набор болуп атат. Ошо менин билишимче мындай көбүнчө удаленкага алып атышат. Алар деле сезди окшойт, мындай офиске чакырып отурганда, ошо мен мурда иштешкен кесиптештер көбүнчө азыр ошо удаленкада иштейт экен баары эле. Ошол жумушка киргенге мүмкүнчүлүк көбүндө эле бар. Бул жерде дагы бир маселе, бул жана айтылып кеткендей, көбүнчө студенттер, жаңы баштагандар, студенттер мындай кызыгуу жок, өздөрүнүн кабылуусу эмес, бул
туугандарынын, жакындарынын бирөөнүн кабоосу эле болуп калды окшойт деп ойлойм да ошону. Бул айтиге келген себеби. Ушунун айынан мисалы үчүн жумушка мындай ответственный келбегени, мындай аракетчил, мындай жумуштун таппаганынан ушул бүт баары келип ушуга келет да өзүнүн кызыгуусу жок болгон. Эгер кызыккан адам негизи ушул бир 2-3 айдан кийин эле мындай жумушун таап кетет. Туура адамдар менен сүйлөшүп, бир жерге болбосо дагы бесплатно стажировкага барып, эми бизде көбүнчө баягы стажировка мындай үйрөн десе, мени мындай чакырсын жумушка деп көп айтышат экен да. Ойлойт экен да, мен ошо жумушка чакырса, мен барып мындай стажировкадан өтөм деп. Үйрөнөм деген адам ошо барып кофесин алып берип болсо дагы мындай үйрөнөт экен да. Барып бесплатный барып ошо жумушун кылып берип болсо деле ошого мен сизге жардамчы болоюн, мен сизден үйрөнөйүн деп адам үйрөнөт экен. Анан бизде ушундай бир мындайча айтканда бир текеберчилик бир пайда болду да. Мен өздөрү мени чакырсын, мен көптү билем, мен мындай 3 айлык курста окудум же 6 айлык курста окудум же бир компанияда иштедим деп. Мен негизи 2012-жылдан бери айтиде жүрөм. Ошол убактан дагы менде деле ошо коркуу сезим бар да. Бир башка жумушка барсам, мисалы үчүн мен барсам мындай кеңири эле мындай кирип кеткенге мүмкүнчүлүк бар да. Баягы гос жумушта, баягы IT тармагында көп иштегендиктен, мисалы үчүн ар бир ошол технологияларын да айтып болсо дагы жумушка киргенге мүмкүнчүлүк бар. Бирок ошондо да бир коркуу сезим болот да. Жумушка кирсем менде барбы, мен ошону алып кете аламбы, кете албаймбы деп коркуу сезим болот да. Бизде жаштар, мен биздин практикада мисалы үчүн биздин эле гос жумушка практиканттар келет, стажерлор келсе, мындай жумуш кылбайт да, баары эле ушинтип эле отурушат да. Аларга барып сен жалынасың, могу жумушту кылып бересиңби десең, анан кааласа кылат, каалабаса кылбайт. Ошолорго бир айтканыбыздай, бул жумуш силерге керек, бизге кереги жок. Силер үйрөнөм дейсиңер, биз уже мы свое как бы научились да, биз өзүбүз үйрөнө турган нерсени үйрөндүк, бул силерге керек. Вы должны радоваться, сүйүнүп, силер ошо жумуш берип, задание бергенде, силер ошону сүйүнүп алышыңар керек, жасаш керек. Анан келип бизге эмнеге берди, силер бизге акча төлөбөсүңөр деп аябай эле мындай көп жаштардан ушул мен ушундай ситуацияларды көп байкайм да. Бул башка студенттердин эмес, бул менин даже өзүмдүн жакын ийнилеримден дагы ушуну көрөм да мен. Ушуга кел, бизге келип иштеп бербейсиңби десең, мындай зарплатасы аз экен, мага там минимум 60 000, 70 000 болуш керек десе, ушу таң каласың да, мен сенин убагыңда 5 000 сом алчу элем зарплата. Сен келип 60 000ды сүйлөйсүң. Анан мен өзүм ошо университетте сабак берип жүргөндө, бизге ушундай бир группада 20-25 студент болот, ошонун ичинен болгону 1-2 эле программист чыгат. Анан бул жердин көбүнчөсү ушуну байкап көрсөңүз, 25 кишинин ичинен 2 киши эле программист болсо, 23 киши мындай өзүн ошого мындай өз кабоосу жок тапшыргандай сезилет да. Эгерде ошол адам 1-2 курсундан өзү байкаса, бул менин профессиям эмес экен, буга кызыга албайт экенм же түшүнбөйт экенм десе, анда башка өзү кызыккан мындай профессияга тапшырганы жеңил болмок да, өзүнө деле, ата энесине деле жеңил болмок. Ошого башында келгенде, ошо курстарга келгенде сиз жана туура айтып келдиңиз. Мен деле курста окуганда, менин потогумда 35 киши бар болчу, ошонун ичинен болгону бир 8 эле киши мындай IT тармагына кирип кетишти да. Калганы бир 29-28 киши мындай жөн эле ошол бойдон эле калды. 3 ай окуду, 3 айдан кийин жанагы берген акчасы да жок, өзүнүн билиминен дагы эч нерсеси жок да. Ошого курстардагы башында үйрөткөндө мындай элге жакшылык каалаш керек да. Ошо сенде кызыгууң барбы, окуйсуңбу, кааласаң окугун, бирок айтиге киргенде бир требованиясын бир айтып койгон негизи жакшы да. Бизде жанагы киргенде эле сиз айткандай баягы 100 000 сом табасың, 200 000 табасың десе, кимге жакпайт? Азыр көчөдө жүргөн бир балага деле 200 000 аласың десе, болгон акчасын топтоп туруп үйүнөн алып келип берет да ошол курска. Ошого биринчиден ошо курстар өзүнүн баягы Айзада эже туура айтып кетти, мындай жалганды дагы мындай ордуна коюп айтыш керек да. Чоң рахмат Кубатбек мырза, Айзада эже
Мурат байке, Элиза эже баардыгыңыздарга аябай мындай сүйүнүп атам. Ушунчалык бир сонун баягы өзөгүнөн келген маалыматтарды эми муну жалгыз мен айта берсем дагы билбейм, мындай кабыл албай атышкандай, кээ бирөө ишенбей аткандай дагы бир сезимдерди калтырып атат. Жалпы ушул жерге бүгүнкү жолугушууга келген ушул кесиптештерге дагы чоң рахмат. 75 адам катышып атты эле, ошол азайып туруп 60га чукулдап калдык. Эми мындай сүйлөшүп отура бергим келип атат да, бүтүрбөсөм деп атам да, бирок убакыт ушундай учкан куш экен, тез эле өтүп баратат. Ошол жыйынтыктоочу сөз катары ар бириңиздерге ошо бирден микрофон кылалы. Акырын сөзүңүздөрдү жыйынтыктап, каалоо тилектериңиздерди айтып берсеңиздер жакшы болот. Элиза эже, сизден баштай берели. Мен сизге кошумчалап айтып коет элем. Например, мен 8 жылдык опытым ичинде акыркы 3,5 жылдай жетекчи катары иштеп атам деп жатпаймынбы? Бул ушунча толтура акча коротуп алып, эмнеге код жазбай атам деген дагы эмелер болчу мендечи. Ошон үчүн эгер код жазганы келип окуп силер мисалы код жагынан болбой жатса, башка деле профессиялар бар бул IT тармагында иштечү. Мисалы проектный менеджер же болбосо ушул сыяктуу бизнес аналитик, ушул сыяктуу ошол жактарга деле мындай караштыра берсеңиздер болот. Мисалы мен аябай жаман болгом, $4,000 чейин жакын курстарга коротуп салып, 3 жылдан бери код жазбай атам деп аябай жаман болдум эле бир учурларда. Бирок бул жагында деле азыр өзүмдү таптым десем болот, анткени код жазган өтө деле мага жакпайт экен. Ошон үчүн силерди чакырат элем, эгер код жагынан болбой жатса, мындай өзүңөр жаман сезип жатсаңар, башка тармактарын да карап көргүлө. Бул IT тармагы кичинекей эле, бул код жазуу эмес. Андан сырткары да толтура нерселерди кылса болот. Эгер суроолоруңар болсо, мага деле жазсаңардар болот. Мындай туура багыт бергенге аракет кылам. Мисалы акыркы 3 айдан бери аябай проектный менеджер издедим. Аябай оор экен проектный менеджерди тапкан. Ошон үчүн мындай башка тармактарга деле мындай караштыра берсеңиздер болот. Ошо сизге чоң рахмат. Көбүрөөк келип турганга аракет кылам. Сизге чоң рахмат. Эмкиде Кудай буюрса ошол Эсен байке менен как раз Кубатбек мырзанын дагы Манчо Devs'тин немелерин бир чакырат окшойбуз. Айзат эже, сизде каалоо тилек жаштарга, ошол кесиптештерге. Сонун тема болду. Рахмат сиздерге. Мен аябай барган сайын ошо баягы негизи баягы бияктагы кээ бир адамдар жай жүрүп аткан болот Европада, тем более чоң корпорацияда жай жүрөт. Бирок ошо департменттен да көз каранды. Анан биз немис өкмөтүнүн чыгарган законун кодго айландырган үчүн биз тем более шашпайбыз. Анткени чыгарып аткан, жазып аткан код өзгөртүү 40 миллион кишиге кайра көрүнүп калат да. Анан ошон үчүн ар бир жазган нерсе каралып, анан анын үстүнө артында юридикалык жоопкерчилик дагы бар да. Кадимкидей ар бирибиздин жоопкерчилигибиз бар. Бирок жалпысынан айтканда бир аябай бир сонун өткөн заманда жашап атабыз. Мен муну сонун эле деп турайынчы. Бир чети ойлонуп көрдүм, баягы жасалма интеллект азыр нейросеттердин түрүн мына азыр Мурат мырза көрсөттү. Так ошол сыяктуу агент катары дагы, баягы айтишник катары мындай жөн эле ChatGPT менен сүйлөшүп койбой, болгон мен өзүм эми мындай кызыгыма жараша, анан өзүм жумуштагыга да жараша ар кандай тулдар менен, то есть жумуш баягы нерселер менен иштешип көргөнгө аракет кылам. Анан ошондо баягы ушунчалык баягы айтишник катары кайсы бир жерде баягы black box деп атпайбызбы, эмнеге ошондой жазып атат, кайсысын жазып атат, жок дегенде абстрактуу түрдө түшүндүрүп бергенге артын түшүнгөн программист болуу дагы зарыл да. Анан ошону ойлонуп, анан мынтип коем, азыркы жаштар, биз азыр айтып атпайбызбы, азыркы жаштарда эми тез эле акча тапсам экен, мындай кылсам экен депчи. Чындыгында ошол мына сиз туура айтып атасыз, Элиза. Бир дагы сап код жазбай туруп, чындап эле мына блогерлик менен эле
байып кеттик, моундай болуп кеттик деген дагы мисалдар болгондуктан азыркы жаштарды бир чети аяп кетем менчи. Багыты жоктой да. Биз деген эчтеке боло элек да, мындай дүйнө деген биз ишенген институттардын баары иштечү. Институт десе эле окуу жай эмес, мындай бийликтин ушундай болчу, бул мындай болчу, Кытайдан бул чыгат, тиги бул жерден чыгат деген мындай понятный нерселер болчу да. 80 жыл ошондой жашаптыр. 1945-жылдан мына бүгүнкү чейин. Анан азыр кайра дүйнө кайрадан бөлүнүп, кайрадан жаңыдан кубиктер ыргытылып, кайрадан баары ордуна коюлуп атат. Кайрадан карта таралып аткандай сезилет да. Анан ошол өткөр учурга келип, азыр жаштар ошо мен баары бир жакшы кодду жаса алмак, инжелеп жазып коет экен, мен качан үйрөнүп бүтөм. Мага эмне кереги бар? Жазуучу болоюн десем жазып коет экен. Эже мен акын болоюн дегем, жаса алмай инжелек менден жакшы жазат экен деп ушундай бир өздөрүнө ишенбөөчүлүк, кайсы бир даже мына ушунча жашка келип алып биз деле тайсалдап калып атабыз. Бул эмне эле болуп атат, каяка кетип атат, буну көз ачып жумгучакта өзгөрүп атат депчи. Анан анын үстүнө экинчи тараптан жанагы коомдун басымы, ата эненин басымы дагы аябай күчтүү болуп атат. Ушул жердеги мына бутка туруп кеткен айтишниктердин баарыбыздын мүмкүн окшош жагыбыз бирөө болушу мүмкүн. Биздин жаныбызда бизди түшүнүп, колдоп, 3 жыл 4000 евро кетирсем деле, доллар кетирсе деле эчтеке болбойт, бир нерсе болот деп мындай ишенип, чыдап, чайга, кийимге алып берип, бир каражаттан кайсып кармап турган бир жакындарыбыз болгон да. Анан эгер андай жок, чын эле эртең бир күнү нан таап кетейин деген болсо, ал мен срочно акча таппасам болбой калды деп мындай бир тайсалдаган учур да болуп атат. Ошон үчүн терең дем алып, баары жакшы. Билим баары бир керек, ушул жерде көрүп тургандарга баары бир деле билим керек. Айти аябагандай чоң, кайсы бир тармагында код жазбаса дагы ар кандай кесиптердин бирөөсүндө иштеп кетсе болот. Бирок эң жок дегенде бир нерсени жок дегенде башынан аягына чейин түшүнүп үйрөнүп алуу маанилүү деп ойлойм. Анан ошондуктан чыгып кандай болбосун, баштаган жолуңуздарды улам адашабы, чалынабы, чыгып максат туура коюлса, жетүү жолдорду тапса болот болуш керек деп ойлойм. Рахмат сиздерге. Эме Айзат эжемдин жакшы сөзү бар эле. Баягы буту колу бар курс экен дегендей, буту колу бар бир нерсе үйрөнсөңүздөр ошол жумуштабасыздар да. Ооба, чоң рахмат Айзат эже. Мурат байке, ошол жыйынтыктоочу бир каалоо тилейт сөздөрүңүз менен ушул жерде дагы сурап атышат. Без опыт кантип жумуш тапса болот депчи. Ушунун баары айтылды да, бул ушул 2 жөнүндө саатка жакындап калды. муну бул жөнүндө айтып бердик экен, дагы бир жолу айтып берип кайталап коеюн. Тажрыйба жок, кантип жумушка кирсе болот деген. Эми бул тажрыйба өз алдынча алып анан жумушка кириш керек. Өз алдынча алып деген кандай? Бирөөнүн бир жок дегенде өзүңүздүн билбейм, тооккана автоматизациялашып жана суу ичкенде суусун буламып экранды агызып анан иштеткен код жазып бересизби? Же билбейм, бир дронду автопилот кылып бул жомокко окшоп болуп атат, бирок анын баары open source модельде ар кандай түрлүү программалар бар. Дронду алдыңар, мисалы, тоону көрсөтөт, эми алды карап келчи деп жөнөтүп койдуңар, ал убакыт менен өзү барып учуп сүрөткө тартып кайра келди дейли, мисалы. Эми ошол сыяктуу бир системалар жаза берсеңер, анан жумушка келгенде эмне жазадың дегенде, эми мондай кылып койдум десе, вау дейт. Балким ал жерде сиз 5 саат код жазат бересиз. Мүмкүн ал жерде жаза турган деле эч нерсе жоктур. Мүмкүн ал жерде баардык нерсе жазылган, сиз жөн ошол убактыңызды, ошо өзүңүздүн сабырдуулугуңузду көрсөтүп, далилдеп, мына ушундай татаал системаны орнотуп, анан тиги дронго туташтырып, анан кийин тоого малды карап кел деп учуруп, анан кайра өзү кайтып келгендей кылып, ошонун баарын тууралап түздөп орноткон шыгыңыз болсо, ошондой нерсени жасай алсаңыз, албетте жумуш берүүчү сүйүнүп келип, ой, моундан бир нерсе чыгат деп ишенип жумушка алышы мүмкүн да. Эми тажрыйбаны ушинтип топтойбуз, башка жолу жок. Эми баягы матрица кинодогудай азыр мен кунг-фу үйрөнөм деп эле бир нерсени туташтырып коюп, анан кийин үйрөнүп калдым десең, сонун болбойт беле, баарыбыз жыргап эле үйрөнө бербейт. Өзүбүз аракет кылабыз. Анын мындай ал нерсенин илими деле жок. Дагы бир нерсени эми тема мындай болуп атат да. Эч токтобой үйрөнөбүз, үйрөнүшүбүз керек. Технология улам убакыт өткөн сайын улам бир нерселер чыгат. Роботтор чыгып келди жанагындай. Эми ал роботко да бирөө код жазыш керек да.
болбосо баягы видеону көрдүңөрбү? Роботту кийиттигенде адамдар башка чаппайын деп аз калды. Кодун туура эмес жазылса, анан кийин роботтун бир күндө өзүң келип башкача жазып салсаң. Ошондой сыяктуу заманда келип калат экен. Анан жана айтып жасалма интеллектке тапшырып койсок, анын болсо бир чаржайып бир код жазып алса, анан кийин өзүбүз келип талкаласа ал робот. Ошон үчүн да кылдаттык менен шашпай ошонун баарын изилдеп карап чыккан адам талап кылынат экен. Эми аны далилдешибиз керек экен. Аны кантип далилдейбиз? Жаңы билим алабыз, жана жасалма интеллектти кантип колубуз менен барып жана сүйлөшүппү, ошо текст жазыппы колдонгонду үйрөнөбүз. Аны кодубузга кошуп, ошо адамдын сүйлөгөн сөзүн, жиберген сүрөтүн коду окуп, код эмне менен окуйт, жасалма интеллект кайрылып окуйт, анан кийин моундай нерсе болоптур деп анан ары дагы бир иштерди аткара турган код жазабыз, ошондо үйрөнөбүз. Анан жакында эле кечээ мурда мындай эме чыкты. Бир белгилүү Y Combinator деген стартаптардын акселератору бар да, кыскасы алар стартаптарга акча берет. Ошол айтып атат, азыр эми коддун баарын болбосо дагы эми көбүн жасалма интеллект жазып калды. Бирок дизайнерлер кооздук сезимин баары бир адамдарда болот экен, жасалма интеллект азырынча жок экен ал нерсе. Эми силер дизайнер болсоңор, ар жакта кодун болсо, бэкэнд, фронтендин болсо жасалма интеллектке тапшырып койсоңор, ошол жагы да бир топ болчудай. Эми дизайнерлер келгиле өзүңөр эми стартап куруп бизге окмуш нерселерди көрсөткүлө деп бир ошондо чакырып таштадым да. Анан балким ошо дизайнер дагы окушуңар керек болот деп. Ошол жагын да ойлонуп көргүлө. Эми окуйт десе эле баягы акчаны көтөрүп чыгып эле азыр мени үйрөтүп алат деп күтпөш керек да, өзүбүз окушубуз керек. Аябай көз майын алат, бул нерсе оңой эмес. Отуруп алып сөзүп тапшырышыбыз керек. Ошондой нерселер болоттур. Ошо чыдамкайлык менен окушубуз керек экен. Дайыма окуп турабыз да, кыскасы. Чоң рахмат, чоң рахмат. Кубатбек мырза, ошол жыйынтыктоочу сөзлөрүңүздөн. Мен азыр ошол бирөө сурап бериптир, жумуш кандай тапсак болот деп. Эми жумуш тапканда бул биринчиден туура адамдар менен ошо таанышыш керек да. Мен жеке мындай өзүмдүн опытымдан айтайын, мен адамдар менен көп сүйлөшүп жүрмөкмүн да, анан барып элдер менен таанышып, ошол баягы номерлерин алып, ошолорго жазып, ошолор менен чай ичип, ошол адамдар менен баарлашып, бир жерде отуруп чай ичип отурганда ушундай мындай көп вакансиялар чыкчу. Отуруп менде ушундай проект бар, мага кошулбайсыңбы, бирге иштешпейлиби, анча мынча жерде стажер болуп келбейсизби деп ошондой да айтылчу да. Бул нерсе да аябай мындай керектүү. Анча мынча адамдар мындай өз алдынча отуруп иштей берет экен, буларга эми макул, бул өздөрүнүн жолун таап кетет. Анча мынча адамдар бул мындай бирөөгө муктаж экенде, бирөө менен сүйлөшкөндө ушундай көп нерсени үйрөнчү адамдар бар экен. Ошолорго айтмакмын, негизи программисттерди барып чайын алып берип болсо дагы, мындай курстарга барбай эле бир программисттин жанында 1-2 ай жүрсөң деле ошо аябай көп эме берет да, мындай пользы много дейт да, нежели чем 3 ай 4 ай курста жүргөндө. Негизинде ал реальный технологияларды ошого үйрөтүп, кандай иштейт, туура архитектура менен уже баягы реальный проектилерди көрсөткөндө, кандай иштешин көрсөткөндө ал туура алып кетет да. Көбүнчө курста мындай бир кандай десем 1-2 жылдан бери бир эле проект алышат дагы ошону эле көрсөтө берет да баарына. Анан адам чыккандан кийин, курсту бүткөндөн кийин эмнени жасаганды билесиң десе, мен башымдан эле өткөн интернет магазинде бизге көрсөтүп койгон да, аны бизге чейин бир 1000 адам жасап чыккан окшойт. Ошону бүткөндөн кийин мен Манчедовскке келгенде эмне жасаганды билесиң десе, эч нерсе билбейт экенмин да курстан кийин. Андан кийин мен ошо Flutter'га өткөрүп, Flutter'ды кайрадан үйрөн дегенде мен JavaScript'тен кайра Flutter'га көчүп, ошо Flutter'ды кайрадан окуп чыккам, үйрөнүп. Ошого айтмакмын, биринчи поддержка керек, жакындардан, ата-энеден, бир туугандарынан, эми возрастной адамдарга, жанагы үй бүлөсү бар адамдарга үй бүлөсүнөн поддержка керек. Эмне дегенде, ал либо акча табыш керек, үй бүлөсүн багыш керек, же ошол IT тармагына кирип туруп, мындайча айтканда, IT тармагына специалист болуп чыгыш керек да. Ошого үй бүлөсү 1-2 жыл мындай чыдап, ошого поддержка берип,
биз мындай өзүбүздү өзүбүз камсыз кылабыз, сен главный иштеп ошо үйрөн деп айтса, анда бул жакшы мотивация болуп, ошо баягы люди в возрасте аларга мындай жакшы мотивация болуп, иште бир специалист болууга түрткү берет да, жардам берет. А жаштарга болсо, жаштар мына акчага кызыкпаш керек негизи. Ошо Манчестерде дагы менин кесиптештерим мындайча айтканда мындай аябай эле аз акча алчу, бирок азыр мындай өтө бир жакшы специалист, ошо баягы middle senior разработчик болушканда эми үзүрүн эме алып атышат, мындай жакшы зарплата алып, каалаган нерсесин алып атышат. Ошого алар деле мындай эмгек кылышты, 1-2 жыл мындай акча дебей, мындай башын көтөрбөй иштеп, үйрөнүп, азыр ошо жыйынтыгы аябай мындай жакшы да. Ошо жаштарга мага айтмак, главный ошол токтобош керек. Эгерде желаниясы ошо айтыны үйрөнөм деген мындай жакшы желание болсо, анда только иштеш керек. Үйрөнүш. Сизге сөзсүз Сол. айтайынчы, сиз аябай жакшы теманы айтып өттүңүз. Жанагы возраст боюнчачы, мен тилек азыр мен баягы Кыргызстанда эмнегедир эрте карашат да. Анан мен 10 жыл кеч балдар менен дос болдум. Анан ушундай болдум депчи. Мен 2015-жылы окууга кирип же ошо 2017-ге чейин окуган балдар менен социализация болдум. Анан айтыштыктердин бул плюс жагы экен, биз жаш бойдон калат экенбиз. Жалаң жаштар менен жүрүп, ошолор менен иштеп, анан жумушка да улам жаңылар келет. Алар менен баары бир жаңы технология менен жапжаңылардын арасында жүрүп, бул мен ойлойм биз баарыбыз бир Кудайым буйруса бир көпкө чейин мындай шашпай, жаш бойдон калат окшойбуз. Ошон үчүн сиз ушул теманы айтып кеткениңизге ошо ыраазычылык айтып коеюн дедим эле. Анткени айтып өтпөдүңүзбү, ушинтип жаш балдар менен окудум депчи, бул сонун нерсе менин оюмча. Ооба, менде да ошондой болгон Айзада. Анан Кубатбек мырза эки сонун нерсени айтты. Сиз айткандай мен дагы өзүмөн 15 жаш кичүү балдар менен, кыздар менен чогуу окугам. Азыр ошолор менен баягы бир жерде жүргөндө кээ бирөөлөргө айтам, мына бул кыз ким десем, мен группалашым десем, мындай таң калып карашат да. Кандайча группалаш экен деп. Анан дагы бир сонун нерсени айттыңыз. Ошол мен 33 жашымда окуган үчүн келинчегим 2 жыл бир халат менен күткөн да. Ошону мындай аябай баса белгилеп көп жерде айтам. Прям мындай кийип жүргөн халаттын өңү өчүп, баягы жашыл халат болчу, жашыл халат өңү ак болуп калганга чейин кийген да. Ошол айтиде бир результат болот деп ишеним көрсөтүп, колдоо көрсөтүп, анан бүгүн сиздер ушул мындай биздин эми муну мен агартуучулук деп эсептейм. Себеби биз жөн эле бир маалыматты эмес, ошол жердеги ошол бир жол таба албай аткан, айтиге кирип кете албай аткан, же болбосо айтини туура эмес бир ракурстан көрүп алып келип калган инсандарга туурасын жеткирүүнүн аракетин көрүп атабыз да. Ушул агартуучулук деп эсептейм. Баарыңыздарга чоң рахмат. Бул эмгегиңиздер, мээнетиңиздер мындай текке кетпейт. Ушул жерден бир адам болсо деле, 2 адам болсо деле туурасын түшүнүп, эми түшүндүм, мен эми программист болуп кетем, эми мындай туура иштеп кетем деп мындай туура багытты таап калса, же жок дегенде, айти меники эмес турбайбы, мен жөн эле барып ошо кетменимди чыга берейин деп деле мындай туурасын түшүнүп калса, биз аябай кубанычтуу болобуз. Баарыңыздарга келип бергениңиздерге чоң рахмат. Айзада эже. Убакыттан пайдаланып Muratка рахмат деп айтып коет элем. Мурат байке. 4.000 долларын аябай мени окутуп. Менин айлыгым башында айлыгымды алар мен 4 саатта корочу. Менин айлыгымчы. Анан калган канча 30 күн анан 20 саатын Мурат каржылачу. Чоң Мындайча рахмат. айтканда, ошо рахмат айтып коет элем. Чын эле могу үй бүлөнүн же болбосо ата эненин аябай колдоосу бул жерде аябай чоң ролду ойнойт экен. Мындай коркпой астыга кете бергенге азыр эми азыр мен ушу деңгээлге жетип отурам, жетекчи болуп уже 3,5 жылдан бери иштеп атам. Ошо бир кезде жана сиздин жубайыңыздай болуп ак халатты ак болуп кабычакты кийгендей болуп ошол
Чоң рахмат. Чоң рахмат. Турат агай, мен Кубат мырзанын сөзүн булзуп алдым окшойт. Сиз айтып бүттүңүз окшойт оюңузду. Ыраазычылык эле билдирейин дегем. Айтып бүттүм, ооба. Чоң рахмат. Барлыгы бул жакта катышуучуларыбыз да аябай ыраазы болуп атышат. Записти токтотуп атам. Чоң рахмат, чыга берсек болот. Жакшы,